بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا قولنا بعد أقسام الخاص غير ينبس ومن الخاص الأمر والنهي. Biz жана мурунку сабагыбызда хоос туурасында өтүп атканыбызды айтканбыз. Хооска эмне кирет? Амр, нахи, анан мутлак мукаят кирет деп айтканбыз. Мына ошол себептен бул усул фикхдеги эң чоң бир тема болуп эсептелет деп айтканбыз хоос. Түшүнүктүрбү? Тарифул амри. Фал-амру лугатан. Эми мунун амрдын лугаттагы мааниси. Qawlul qaili li ghayrihi ala sabilil isti'la'i if'al. Demek bir adam, ekинчи bir adamga келип айтат экен деп өзүн жогору сезип, өзүнүн мындай чыккан амир катары эсептеп, эмне кылып айтат экен? Иф'ал, бул нерсени кыл деп мындай чыкканда буйрук берет экен. Демек бул ошол немеси лугаттагы мааниси экен. Демек бул жакта биз айтып атабыз. Qawlul qail. Бул тариф, булардын баары тарифтерде өтүп атасыңар да, муарифат немелерде өтүп атасыңар. Тарифтерде өтүп атканда мисалы үчүн ихтирозаттар бар, коюттар бар. Коюттар эмне үчүн келет? Кеде ихтироз үчүн келет, кеде иттифак үчүн келет, бирок көбүнчө бул жакта ихтироз үчүн келет. Кол дегенден максат бул жакта эмне чыгып кетти? Фейл чыгып кетти. Фейл эмес. Фала юсамма фи'лу набий саллаллаху алейхи вассалам амран. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын кылган немеси, кылган иши бул амр болуп эсептелбейт. Түшүнүңүздөрбү? Бул өзү негизи хилафи маселе усулийлердин ортосунда. Кээ бирлер пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын кыймыл аракетин фейл деп эсептей турган болсо, бирок көпчүлүгү эмне деп айтат? Пайгамбарыбыздын фейли неме амр болуп эсептелбейт. لا يفيد الوجوب. فالامر لغه قول деп айтканда фейл чыгып кетти, анан кийин ишарат чыгып кетти. Ишарат мисалы үчүн кээде мен силерге бирөөңүздөр сизге айта турган болсом, мындай кылып чыгып кет деп деген маанida айта турган болсом деле, бул буйрук болуп атат. Мындай чыкканда вужубтукту түшүндүрүп атат. Бирок ошого карабастан эмне экен? Амр болуп аталбайт бул жакта кылай. Түшүнүңүздөр? Амр болуу үчүн эмне кылыш керек экен? Кол болуш керек. Анан ли гойрихи башка бирөөгө айтыш керек. Кандай? Ала сабилил исти'ала. Өзүн исти'ала деген ала сабилил улу деген менен исти'аланын ортосунда фарк бар. Эгерде ала сабилил улу дей турган болсок, чындан эле буйрук берип аткан адам теги буйрук алып аткан адамга караганда, буйрук экинчи адамдан караганда чындан эле даражасы бийик болуш керек. Улу дей турган болсок, исти'ала дей турган болсок, андай болуш шарт эмес. Керек болсо буйрук берип аткан адам тиякта экинчи адамга караганда даражасы өтө төмөн болсун, хакир болсун. Ошондой болсо деле, мисалы үчүн бир мындай жөнөкөй такыр эле жөнөкөй адам президентке келип туруп, мону кылып кой десе, болбосо даражасы тегиники төмөн. Ошондой болсо деле эмне экен? Амр болуп эсептелет. Анткени бул жакта исти'ала шарт. Буйрук берип аткан адам өзүн жогору сезиш керек деп атат да. Ошондон ва ин кана адна рутбатан минал ма'мур. Ма'мурга караганда даражасы төмөн болсо деле иф'ал деп айтты. Эми иф'ал деген сөзгө гана чектелип калбайт. Түшүнүңүздөрбү? Иф'алган. Мисалы үчүн бул фа'ала яф'алу иф'ал деп турган болсок, самия исма анан башка мисалы үчүн ижтанаба булардын баары кирип кете берет. Түшүнүңүздөрбү? Ушундай шакилада болгондордун баары кирип кете берет. Вастилахан истилахтагы, шариаттагы мааниси кандай десе, илзамул фи'али алал гойри. Демек эмне кылат экенбиз? Бир немени, ошол буйрук берип аткан адам экинчи адамга эмне кылат экен? Бир нерсени кыл деп буйруйт экен. Ошону амр деп коет экенбиз. Ка каулихи таала астаизу билла ва акимус салата ва атуз зака. Демек бул аятта эмне кылып атат? Алла таала демек намазды тургузгула, закетти бериле деп пенделерин буйруп атат. Демек бул жакта салатты, анан экинчиде астына закетти эмне кылып атат? Илзам кылып бизге буйрук кылып берип атат. Ва хукмуху, мунун амрдын өкүмү кандай? Эгерде бизге амр келе турган болсо, маллази юфидунал амр. Амр бизге эмнени түшүндүрүп берет десе айтып атат. Хукм деген маанисине деп атканбыз. Ал-асару сабиту бишей, жобосо ал-асару мутараттибу ала шей. Амрдан кийин эмне келет бизге? Эмнени түшүндүрөт десе? Мужабул амрил мутлак ал-вужубу. Мужабул амрил мутлак бизде кээде амр мутлак болот, кээде мутлак деген ал-холи анил караин. Бул жакта айтат. Al-mutlaq al-amrul mutlaq деген насына караңыздар, ай al-khari anil qarinati ad-dalati ala al-wujub aw adamihi. Жолбосо al-qari неме al-khari anil qarinati as-sarifati anil wujub да.
амырды вужубтуктан кайтарып жибере турган, башка жакка буруп жибере турган коринадан бош болуп келе турган болсо, жөн эле мындай иршадка далат кылбайт, же болбосо истихбабка, же болбосо немеге ибахага далат кыла албай турган ошондой кориналар жок боло турган болсо, эмнени түшүндүрөт дейт? Бул вужубтукту түшүндүрөт дейт. Түшүндүрбү? Так. Wa hukmuhu mujabul amri al-mutlaq al-wujubu. Demek vücub деп айтып атат бул жакта шейх. Эмне үчүн vücub деп айтып атат? Анткени кезде бизде vücubтун эки фарды бар деп койгон болсок болот. Vücubтун астында эки фард. Биринчиси эмне экен? Фард. Фард дегенде биринчи фард дал менен, экинчи фард ал дот менен. Түшүнүңүздөрбү? Биринчиси эмне экен? Фард кат'ий болот. Экинчиси эмне? Зонни болсо деле ага важип деп айтылып берет. Мисалы үчүн бизде витр важип намазы бизде эмне болуп эсептелет? Важип болуп эсептелет. Бирок ошого карабастан эмне деп? Далили зонни. Далили зонни болсо деле вujub болуп важип боло берет. Демек вujub деп айтып атат эмне үчүн? Лияшмалал фарда вал важиба. Истилахи болгон фардты, анан истилахи болгон важипти камтып алыштыгы үчүн. Экөөнүн ортосунда фарк бар, билесиздер да. Фарк деген кандай? Котой нерсе менен сабит болот. Котой субут, котой далалалардан болуш керек. Аны инкар кылган адам эмне болот? Капыр болуп калат. А важипти инкар кылган адам капыр болот. Ал зонни субут, же болбосо котой неме зонни далала менен сабит болот да. Шулар убагында келет. Илля иза камат далилу ала хилафихи. Демек биз айттык жалпылайлы бул амыр эмнени түшүндүрөт деп айттык? Вujubтукту түшүндүрөт деп айттык. Бирок эгерде бизге далил келип туруп, бул амыр вujubка далат кылбайт деген бир далил келе турган болсо, анда эмнеге далат кылат экен? Ошол нерсесине далат кылат экен. Мисалы үчүн биздин алдыбызда бир далил келди да, эмне деп? Кулу вашрабу деген. Сыйгасында эмне болуп атат? Амыр болуп атат. Бирок бул биздин манфааты үчүн болгондуктан, бул эмне болуп калат? Ибаха үчүн болуп калат. Түшүнүңүздөрбү? Демек бул ошол корина сорифа болуп эсептелип атат. Түшүнүңүздөрбү? Бул жакта айтып атат: "Аля хилафихи фaqad yaji'u al-amru lil-ibahati." Мисалы үчүн кулу вашрабу wal-irshad wan-nadb wa ma ila zalika. Мисалы үчүн иршадка отурмусо: "Я ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubuhu." Мисалы үчүн китабату дайн бул не болуп эсептелет? Иршад кылып атат. Адам бул жакта неме амр менен нахи алып кетти. Эмне үчүн биз амр менен нахини хоска киргизип атабыз десек, айтып атат астында караңыздар. Li anna sigatul amri lafzun khasun wudi'a li ma'nan ma'lumin wa huwa at-talab. Демек сыйга амрдын сыйгасы эмне дейт? Бир лафз хос дейт. Эмне үчүн коюлган? Маалум болгон немеге коюлган дейт маани. Ал кайсы? Талабул фи'л. Же болбосо илзамул фи'л. Түшүнүңүздөрбү? Нахи боло турган болсо, талабул каффи анил фи'л. Демек муну дагы талабул каффи анил фи'л деген дагы мааниси эмне болуп турат? Белгилүү болуп турат. Ошондуктан бул дагы эмне болуп калды? Хоска кирип калды экөө тең. تعريف النهي والنهي لغة قول القائل لغيره على سبيل الاستعلاء لا تفعل. Жана амырда айтылган нерселер бул жакта деле айтат. Кол дегендеген фе'л чыгып кетти, ишарат чыгып кетти. Лигойрихи ala sabil isti'la дегендеген неме даражасы төмөн болсо деле боло берет. Түшүнүңүздөрбү? Өзүнө өйдө сезип алып деген. La tafal кете берет. La tafal гана чектелбейт, жанагыдай болуп. Василахан илзаму таркил фи'ли алал гайри. Демек истилахта мааниси экен бир феилди башка бирөөгө ташта деп буйруйбуз. Ошону милдеттендирүүнү муну нахи деп коет экенбиз. Ка каулихи таала астагфиру билла ва ла тaqrabuz zina. Демек бул жакта эмне болуп атат? Зинага жакындап кала деп бизге милдеттендирип атат. Демек бул нахи болуп эсептелет. Хукмуху мунун өкүмү кандай? Нахинин өкүмү десе, мужабун нахи ал-мутлaq вujubul imtina дейт. Демек мунун жана жогоркудай эле ал-мутлaq ай ал-khali anil qarinati. Демек ошол бул өзү эмнеге далат кылат деди? Имтина же болбосо хурмат немеге далат кылат деп айттык. Бирок эгерде бизге далил келип кала турган болсо, башка жакка буруп кое тургандай, анда эмнеге колдонулат? Мисалы үчүн ошол ибахага же болбосо истихбабка ошого колдонуп кете берет. Же болбосо макрух тахрими болуп калат. Хукмухум мужабун нахи al-mutlaq вujубу al-imtina. Демек имтина кылыштык шарт болот экен. Тыйылышыбыз керек. Илля иза камат далилу ала хилафихи. Эгерде мунун тетирине далат кыла тургандай бир далил болуп кала турган болсо, анда ошого неме далил боло берет. Анан бизде негизи бул жакта келет экен, азыр зекет. Мейли, ошол жакта айтабыз. Кеттик. Ма ятааллaqu бил амри. Демек амырга тиешери болгон маселелерди айтат азыр. Ал-амру бил фи'ли ла яqtadi at-takrara. Демек айтып атат. Эгерде бизге бир амыр келе турган болсо, амыр келип, мисалы үчүн бир нерсени кылгыла дей турган болсо, бул кайра кыл дегенди түшүндүрбөйт дейт.
Түшүнүштүрбү? Фа мa'na соллу деген аятта келип атат. Бул соллу дегенин мааниси эмне? Адду солата маррatan вахидatan. Бир эле жолу окуп койгула деген. Муну мисалы кандай? Мисалы үчүн мен өзүмдүн неме балам айта турган болсом, сен барып туруп базардан эт сатып кел дей турган болсом. Бул эмне болот? Бир эле жолу барып эт сатып келе турган болсо, эмне болот? Буйрукту аткарган болот. Анан экинчи жолу экинчи күнү келип, сен эмне үчүн бүгүн базардан эт сатып келбедиң деп айта албайм. Түшүнүштүрбү? Анткени амыр бул такрорду түшүндүрбөйт. А бирок кээ бир немелер, мисалы үчүн ибадаттар бизде кайталанып атпайбы? деп айтат, ошого азыр жооп берет. Ва ма такаррара мин ал-ибадат фа би такрари асбабиха. Мисалы үчүн карап көрө турган болсок, бизде эмне? Намаз мисалы үчүн улам сайын күнүгө кайталанып турат, 5 вакыт намаз. Күнүгө кайталанып турат. Булар эмне үчүн кайталанып атат десе, бул амыр такрорлукту түшүндүргөндүктөн кайталанып атабы? Же болбосо башка бир себептенби десе айтып атат. Фа би такрари асбабиха. Бул ошол жана ибадаттардын себептери кайталанып аткандыгы үчүн эмне экен? Бул ибадаттардагы кайталанып турат дейт. Караңыздар астында. Иза ваджабатул ибадату бисабабиха ятаважжаху ал-амру ли адаи ма ваджаба минха алейхи дейт. Эгерде бир ибадат себепке байлана турган болсо, себепке байланып важип боло турган болсо, өзүнүн себеби бисабабиха дегенде бир ибадага айтат, түшүнүштүрбү? Бисабабин деп койсо деле болот. Демек ошондой бир себепке байлана турган болсо, анда эмне болуп калат экен? Себеп бар болгон учурда амыр бизге кайра келип турат экен. Түшүнүштүрбү? Масалан, ал-важибу фи вакти зухри хуа зухру. Мисалы үчүн зухр убактында бизге важип болгон нерсе солату зухр важип болот. Фаятаважжаху ал-амру ли адаи залика ал-важиб. Демек, зухр болгон учурда эмне болот экен? Буга чейинки буйрук кайра да кайтып келет экен. Сумма иза такаррара ал-вакту, кийинки зухр келе турган болсо, такаррара важиб дейт. Демек, эмне болот экен? Важиб да кайталанып турат экен. Демек, бул себеби, бул бирок амырдын өзү, лугавый мааниси, истилахий мааниси эмне экен? Немени түшүндүрбөйт, такрорду түшүндүрбөйт. Бирок такрор эмне себептен болуп атат? Себептерден болуп атат. Экинчиси ал-важибу бил амри нав'ани. Эми биз бул жакта өтө турган темабыз ада, кодо ошол туурасында өтөт. Аданын түрлөрү, анан кодонун түрлөрү ошолор туурасында. Так. Адаун ва хуа таслиму айнил важиби бил амри. Демек биринчи түрү кайсы экен? Ал-важибу ас-сабиту бил амри. Бизге амр келе турган болсо, биз эмне деп айтканбыз? Мутлакул амр юфидул вужуб деп айтканбыз. Эми амр келе турган болсо, амрдын менен амр аркылуу сабит боло турган нерсе бул экиге бөлүнөт экен. Түшүнүштүрбү? Биринчиси ада болуп атат, кайсы? Ва хуа ал эмне десе, таслиму айнил важиби бил амри. Демек амр менен сабит болуп аткан бизде амр келди да, амр келип бизге эмне кыл деди? Акимус сола деп айтты, мисалы үчүнчү. Буйрук неме намазды тургузула деп айтты. Ошол нерсенин өзүн биз таслим кылып тапшырып бере турган болсок, Алла Таалага, бул эмне болуп эсептелет экен? Ада болуп эсептелет экен. Түшүнүштүрбү? Бул жакта шейхтин сөзүнө таслим деп айтканда, бул жакта мындай болуп калат да. Мисалы үчүн таслим дегенде таслим айнил важиби бил амри фи вактихи да, башкача айтканда, өзүнүн убактысында аткара турган болсок. Мисалы үчүн 5 намазы, мисалы үчүн 1ден баштап 3ке чейин деп коелу. Ошол аралыкта эгерде сиз 5 намазды окуй турган болсоңуз, эмне болот экен? Демек аны ада кылган болосуз. Намаз окуй турган болсоңуз. Эми бул жакта таслим деп айтып атат. Таслим деген сөзү эмне болуп атат? Ошол убакытта толук аткарып өткөрүп берип коюш керек деген нерсени түшүндүрөт да. Бирок башка немелерде, шарттарда шейхтер айтат, бул жакта таслим дебей, фи'лу деп эле айтса жакшы болмок дейт. Фи'лу айнил важиб. Важиптин өзүнүн бизге эмне буйрулган болсо, ошону өзүн аткара турган болсок, фи'л кыла турган болсок, ошол неме болуп эсептелет дейт ада. Эмне үчүн бул нерсени тандап атасыңар десе, анткени биздин мазхабта белгилүү, эгерде акыркы убакытта тахримага гана жетишсе, тахрим Аллаху акбар дегенден кийин эле убакыт чыгып кете турган болсо, бул ада болуп эсептелет. Түшүнүңүздөрбү? Бул жакта эмне болуп атат? Бул жакта шейхтин сөзүнүн зохир каламында эмне болуп атат? Ошол убакыттын ичинде таслим кылып берип коюш керек дегенди түшүндүрүп атат да. Бирок эгерде биз фи'л дей турган болсок, фейлден дагы караганда дагы андан да жакшыраак сөз таба турган болсок, шуру ошол бир немеге киришүү дей турган болсок, андан да жакшыраак болот да. Түшүнүңүздөрбү? Ошол мисалы үчүн намазга киришсиз да, тахрима кылдыңыз. Тахрима кылып киришкенде эле убакыт чыгып кетти. Бирок сиз окуй бересиз. Бунуңуз ада болуп эсептеле берет. Түшүнүңүздөрбү? Так, демек бул ада болуп эсептелди. Ва кодо, каза.
белгилүү биз намазда каза кылыш керек, орозону каза кылыш керек казасы деп коебуз го, ошону айтып атат. Ва qada'un wa huwa taslimu mithl wajibi bil amri. Демек бул эмне экен? Ошол амыр менен сабит болгон нерсенин өзүн аткара турган болсок, алада деп айтканбыз. Эми амыр менен сабит болгон нерсенин мисалын, ошого окшош нерсесин сабит неме өткөрүп бере турган болсок, Алла Таала аткарып бере турган болсок, бул эмне болот экен? Кодо болуп эсептелет экен. Эмне үчүн бул жакта мисл деп айтып атат, айын деп айткан жок десе, анткени болот убакыт чыгып кеткенден кийин ал убакыттын шарапатына жетиш мүмкүн болбой калат. Убакыттын өзүнүн өзгөчөлүгү бар. Ал өзгөчөлүккө жете албайбыз да. Мисалы үчүн бир адам кечеги зухурда каза кылып койду, бүгүн окуй турган болсо, кечегидей боло албайт. Түшүнүңүздөрбү? Анткени убакыт өтүп кетти. Суммал ада нав'ани. Кийин эми ада бизде эки түрдө бөлүнөт дейт. Эми бул жактар иншалла жеңил эле, мурункудай сабактардагыдай эмес, оор эмес. Түшүнүңүздөрбү? Өткөнгө акыркы сабактар кыйын болуп калдыбы? Так. Камилун ва qasir. Биринчи түрү эмне экен? Камил, толук деген, толук түрдө. Кандай буйрулган болсо, ошондой кылып ада кыла турган болсоңуз, бул камил болот. Экинчиси qasir келет. Бул кемчилиги менен ада кыла турган болсоңуз, кемчилиги менен аткарып бере турган болсоңуз, бул qasir болуп калат. Камил дегенибиз ва huwa taslimu aynil wajibi ma'al kamali fi sifatihi. Демек, важиптин өзүн толук сыпаты менен аткарып бере турган болсок, демек ушул эмне болуп калат экен? Ада камил болуп эсептелет. Каадай солати фи вактиха бил жамаати. Мисалы үчүн эмне деп атат? Буга ада камилге намазды, мисалы үчүн парыз намазды өз убактысында жамаат менен окуй турган болсоңуз, бул ада камил болуп эсептелет. Эмне үчүн камил болуп эсептелет десе, анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга биринчи намаз парыз болгондо ал жамаат менен окуган дейт да. Демек кандай важип болгон болсо, ошондой кылып аткарган дейт. Хукмуху, бул адаул камилдин өкүмү кандай десе, яхруджу бихи анил ухда. Демек, эгерде мисалы бизге намаз буйрулду да, намаз буйрулгандан кийин бул барып мечитке барып, жамаат менен өз убактысында окуй турган болсо, бул буйруктан толук чыгарылган болот дейт, толук кутулган болот дейт милдетинен. Qasir, экинчиси qasir. Ва хуа тасиму айнил важиби ма нуксани фи сифатихи. Демек, важиптин өзүнө эле немет берес. Важиптин өзүнө эле эмне кылып берес? Тапшырып берес, аткарып берес. Бирок эмне болуп калат экен? Сыпатында бир кемчилдик болуп калат экен. Каадай солати бидуни кираатил фатиха. Демек, өзү намаз бизге важип болгондон кийин Фатиха менен кошо важип болгонда, бирок бул жакта эмне кылып атат? Фатиханы окубастан туруп. Ва бидуни та'дидил аркан. Та'дидил аркан кылбастан туруп эле эмне кылат экенбиз? Намазды окуй турган болсо, бул дагы эмне болуп калат экен? Ада qasir болуп эсептелет. Та'дидил аркан бизде эмне болуп калат? Бул важип болуп эсептелет. Түшүнүңүздөрбү? Кираатул Фатихада важип. Жол болсо башка немелерде китептерде келгенде ау адау солати мунфаридан деп келет. Намазды өзүнчө окуй турган болсо, бул дагы эмне болуп калат экен? Ада qasirге болуп эсептелет. Бирок ушундан айтышып атат алымдар, эмне кылабыз дейт? Карап көрсөк, Фатиханы алып келди, Та'дил арканды алып келди. Эки эмне? Важип болгон нерсе. Демек, бизде башка экинчи риваятта эмне деп келет? Жамаат менен окуш бул эмне болуп келет? Важип деп келет. Түшүнүңүздөрбү? Башка берки риваяттарда сунна муаккада деп келет. Түшүнүңүздөрбү? Бул ошо неме важип болгон риваят дегенге туура келип калат да. Хукмуху, мунун өкүмү кандай десе, эгерде мындай чыкканда, хукмуху деген мааниси, эгерде кайсы бир адам ада qasir кыла турган болсо, кемчилик түрдө, кемчилиги менен ада кыла турган болсо, кандай болот десе, айтып атат: "Ин амкана жабру нуксани бил мисли янжабиру бихи" дейт. Демек, мында деле яхруджу бихи анил ухда, жогоркудай ухдадан чыгат. Бирок эмне болуп калат? Эгерде ошол жанагы кемчиликти толукташтык мүмкүн боло турган болсо, кемчиликтен толуктайт, анан жоопкерчиликтен толук чыгат, толук кутулат. Ва илля, эгерде немеден кемчиликти толукташ мүмкүн болбой турган болсо, эмне дейт? Ясқуту хукмун нуксон. Демек, ошол накыстыкты эмне кылат экен? Бул уже кемчиликти толуктай албай калат да. Толуктай албай калгандан кийин аны башка бир нерсе менен келип толукташ мүмкүн эмес. Илля фил исми, бирок күнөөсү калып калат дейт да, күнөөкөр болуп калат дейт. Кээ бир нерсе бар экен, толукташтык мүмкүн болуп калат кемчиликти. Эгерде ошондой кемчиликти толуктай турган болсо эмне кылат экен? Мисалы үчүн намазда сажда сап сыяктуу. Буякта келет астында. Караңыздар, фалау таракул фатихата сахван. Эгерде Фатиханы унутуп коюп таштап кое турган болсо, ясжуду ли сахви. Бул жакта эмне болуп атат? Ошол кемчилик янжабиру би суджуди сахв. Сажда сап менен кемчилик эмне болуп атат? Толукталып атат. Излаха мисун шар'ан. Анткени бул сажда сап тиги Фатихага мисал болуп эсептелет шариатта. Түшүнүңүздөрбү? Мисал болуп эсептелет. Валау солла бидуни та'дилил аркан. Та'дилу аркан кылбастан туруп, туманина кылбастан туруп окуй турган болсо эмне болот? Ла юмкину тадарукуху бил мисли.
Мунунда ла янжабир да, ла юмкину жабруху бил мисл. Буга алып келип туруп, дагы бир мисалга окшогон нерсесин алып келип туруп, толукташтык мүмкүн болбойт. Анткени таадил арканга саждасак мисал болуп эсептелбейт. А бирок калгандарга эмне болуп берет? Мисал болуп эсептелет. Түшүнүңүздөрбү? Изла мисаллаху шар'ан таадил аркандын шариатта мисалы жок. Фатасиху салату, эгер таадил аркансыз окуй турган болсо эмне болот дейт? Намаз дурус болот. Мал карахати ва афам. Караха тахрими болуп калат, анан күнөөкөр болуп калат. Түшүнүңүздөрбү? Демек эмне болуп калат экен? Мында деле жоопкерчиликтен бирок чыгат, бирок кемчилик менен күнөөкөр болуп калат да. Мунун мисалы беркиндей мындай муамалатта мисал алып келе турган болсок, камил менен косыр мисалы. Бир адам госип бирөөнү эмне кылды? Кулун барып урдуп алды. Кулун барып урдап туруп, анан кийин бир айдан кайра берди да. Кайра бере турган болсо, эгерде неме ошол аралыкта эгерде бул неме кылбай турган болсо, кандай урдаган болсо, ошондой алып келип жеткирип бере турган болсо, бул ада камил болуп эсептелет. Бирок эгерде урдаган аралыкта, мисалы үчүн барып кул эмне кылып койду, ошонун госиптин мүлкүндө турган учурда, ошонун карамагында турган учурда барып туруп эмне кылып койду, жинаят кылып койду. Башка бирөөнүн немесин малын тартып алды, бир күнөө бир нерселерди кылып койду, бирөөнүн малын жок кылып койду. Демек мойнуна карыз болуп калды да. Ошо карызы менен кайра неме кыла турган болсо, бул эмне болуп калат экен? Ада косыр болуп калат. Түшүнүңүздөрбү? Кемчилик менен ада кылган болот. Вал кодоо айдон наваани. Кодоо дагы бизде эки түргө бөлүнөт дейт. Камилун ва косир. Биринчиси эмне экен? Камил дейт. Ва хуа таслиму мислил важиби суратан ва ма'нан. Демек, важипке окшогон нерсени таслим кылат экенбиз. Бирок бул важип мисл кайсы тараптан болот экен? Сурат тараптан, анан маана тараптан. Сурат тараптан деген шакил тараптан. Мисалы үчүн кандай? Намаз моюнда важип болгон да, ада кылыштык важип болгон. Бирок ада кыла албай калды да, кийин эмне кылат экен? Каза кылат экен. Каза кылып, мисалы үчүн зухурду өзү окуш керек эле, бирок кийин зухурду убакыты чыккандан кийин каза кылып окуп берип атат. Ошол зухуру тиги зухурга эмне болуп берет? Шакил тараптан окшош, и маана тарабынан дагы окшош. Түшүнүңүздөрбү? Эки отеңме маана тарабынан дегенди бул жакта намаз эмне үчүн эме болгон? Таазим үчүн шарт неме болгон. Намаз мааниси Алла Тааланын улуулугу да, бул жакта да ошондой улуулугу эки ондо тең неме болуп атат, мааниси бир болуп атат. Анан ошону муну дагы камилди башка шакында, башка китептерде кодоун би мислин маъкулин деп коет. Демек, биз эки онун ортосунда, эки намаздын ортосунда мушабахан окшоштукту билип атабыз да, акылыбыз менен билип атабыз да. Кээ бир нерселер келет, азыр мисалы үчүн фидия сыяктуу. Биз акыл менен анын окшоштугун билбейбиз да. Бирок бул жакта эмне кылып атабыз? Тиги намаз, экөө эмне болуп атат? 4 рекет болуп атат, бирдей эле болуп атат. Демек, маани тарабында билип атабыз, сурат тарабындагы билип атабыз. Демек, кодо би мислин маъкул. Экинчиси ва косир башка китептерде кодо би мислин гойру маъкул. Мунун мислият экендигин билбейбиз. Ва хуа таслиму мислил важиби ма'нан факат. Демек, бул кандай экен? Важипке окшогон нерсени, бирок важипке кайсы тараптан окшош болот? Өзү бизге эмне важип болуш керек эле? Кафидияти ас-сауми деп турайык. Мисалы үчүн соратты бияка калтырып турайык. Демек, шейхул фади, жанагы орозо кармай албай турган анда неме аксакал, эгерде орозо кармай албай кала турган болсо эмне кылат? Фидия берет. Бирок бул жакта айтып атат, ошол фидия намазга немеге? Орозого. Экөөнүн ортосунда мисал бар дейт. Мисл окшоштук бар дейт. Кайсы тараптан? Маанавий тараптан бар дейт. Маанавий тараптан. Түшүнүңүздөрбү? Сурат тараптан жок окшоштук. Анткени ти фидия боло турган болсо, эмне кылат? Итааму таам болсо, ал эми соом болсо, тажвиъ болуп атат да, өзүнүн ачка кылуу. Тиги болсо курсакты тойгузуу болуп атат. Экөөнүн ортосунда окшоштук жок. Шакил тараптан, суратта. Бирок маана тарабынан окшоштук бар дейт. Ва хуа таслиму мислил важиби ма'нан факат. Кафидияти ас-сауми ба'дал маут. Мисалы үчүн ошо өлгөндөн кийин, мисалы үчүн намаздын немесин, же орозонун же болбосо намаздын фидиясын берүү дейт. Демек, муну башкача айтканда биз айтканбыз, кодоун би мислин гойру маъкул. Экөөнүн ортосунда мумасараны окшоштукту биз акылыбыз менен билбейбиз. Болгону шарият бизге мына ушул мисал болуп эсептелет. Эгерде неметпе орозо кармай албай калып турган болсо, эмне кылсын? Намаз неме фидия берсин дегени бизге ошол мисал экендигине далил болуп атат да. Болбосо сыртында зохирин алып караганда экөөнүн ортосунда карама каршылык бар. Тиги болсо итаам болуп аткан болсо, бул жакта эмне болуп атат? Тажвиъ болуп атат. Ачка калтыруу, тиги болсо эмне болуп? Курсак тойгузуу болуп атат. Так. Анан бул жакта кафидияти солати ба'дал маут. Солат бизде кээ бир алымдар эгер айтышат бул жакта өзү негизи бизде наста эмне гана келген?
соом гана келген. Бирок солатты не кылды? Алымдар бизге неме кылышканда, истихсанын кылып неме кылышкан. Эми бул жакта солатты кээ биркилер эмне деп айтат? Фидия эгерде жанагы фидияту соум, орозого фидия бериштик, эгерде мунун иллаты ажиз боло турган болсо, мындай айтканда бул нас макул боло турган болсо, муаллал боло турган болсо, демек анда биз ушул ажиздыкты карап көрсөк, бул солатта деле бар экен деп туруп кыяс кылышат. Bir kavul, bir tahrij. İkinci tahrij ne kılat bu jaqta? Bu ala sabilil ihtiyat. Meyli ötpöse dağı inşallah ötüp kalsa faydası tiyet, ötpöy kalsa ziyanı tiybeydi. Degen nemede, ehtiyattuluk nemede ne kılat? Fidya beriş kerek dep aytat namazga. Faida al-aslu bu jaqta kelgen bu misal üçün nemenin kodon neme adanın türünün, anan kodon türlerini aytып atpay bu jaqta iki. Başka kitaplarda 3-3'ten bölüp kelет. İnşallah alarda misal üçün manarın şartlarına oşan kiret. Oşul vaqtda kirgende neme tebis inşallah. Faidatun al-aslu fil ada kamilan kana aw naqisan. Al-aslu huwa al-ada kamilan kana aw naqisan. Demek adada ne kılım ne bolot eken? Bizde al-aslu huwa al-ada. Qada menen ada alыс уста туруп кала турган болсо эмне кылат экенбиз? Биз аданы тандайт экенбиз, аданы аткарат экенбиз. Камилан кана ау нақсан. Мейли камил болсун, эгер мүмкүн болсо камил кылабыз. Эгер камил болбосо эмне кылабыз? Нақис кылабыз. Кодого эгерде бизде ада нақис болуп турса, кодого өтө албайбыз. Түшүнүңүздөрбү? Биздин алдыбызда ада нақис бар экен. Кандай? Мисал үчүн жанагы Кыраатул Фатиханы, мисал үчүн неме таштап туруп окуган сыяктуу. Ошондой болуп тура турган болсо, биз кадага өтпөйбүз. Düşünüyorsunuz الأصل هو الأداء كاملا كان أو ناقصا وإنما يصار إلى القضاء عند تعذر الأداء. Kaçan biz qazaga ötöbüz? Ada mümkünçülük bu adany atkаруу takır mümkün bolбой kalsa. Kamil suretinde dağı, naqis suretinde dağı ada kılıştık mümkün bolbosa, anan oşondo qazaga ötötkенбиз. Faidatun al-aslu fil qada huwal kamil. Emin bizde qada var. Emin qadaga kirgende qalagadan kılı verse bolabı, naqisty dagı kamilde dagı kılı verse bolabı dese aytып atат. Ne болуш керек экен? Камилди биринчи очурет, камилди неме кылат. Буга важип ошол камилди аткарыштык важип болот. Кандай? Намазды каза кылган болсо, намазга менен неме кылып бериш керек, каза кылып бериш керек. Wa innama yusaru ila al-qasir 'inda al-'ajzi 'anil kamil. Kaçan qasırga ötöbüz dese, annemenin bir kamilde atkara albay kala turgan bolsa, misal üçün bir adam ne kıldı? Moyunda namaz kazalары бар. Бирок бул намаз окуганга мүмкүнчүлүгү бар. Бул эмне кылыш керек анда? Фидия бергенин буга өтпөйт. Түшүнүңүздөрбү? Өзү каза кылып окуш керек. Бирок ошол адам келип убакыт өтүп кетти да ажиз болуп калды. Намаз окуганга мүмкүнчүлүк болбой калды. Эмне кылат? Ошол учурда анан фидияга өтөт да. Ага чейин өткөн болбойт. Так. Şondan bizde misal üçün fiqhi mesele var. Misal üçün bir adam bir ikinci adamın kolunu kesti de anan keyin öldürüp sala turgan bolsa. Bir adam kolunu kesti de ikinci adamın anan öldürüp saldı kolunu keskenden keyin. Bu suretте İmam Abu Hanifa'nın nemesinde oyu boyunca ne kılat? Vali oşol maktulдун ölgөн adamın жакыны da gelip anın nemesini talap kılsa bolot deydi. Kolun kes anan öldür dep. Katar menен neme kılsa bolot deydi. Antkeni bul ne bolot? Oşul misl kamil bola eseptere bolot deydi. Birinci ne alış gerek? Kota alış gerek, anan kotalı kılış gerek deydi. Alemin tegi neme sahibayında ola turgan bolsa, jok, oşul neme kanan жетишти болот deydi. Kotalı kanan жетишти болот deydi. Faidatun, kinki faida, ma la misle lehu la suratan ve la ma'nan, la yumkinu icabul qada'i fihi ve yentekilu hukmuhu ilal ahireti. Demek ayet otat. Kebirki nerselerden takır ele surat tarafından dağı, mana tarafından dağı misalı jok bola turgan bolsa. Janagı neme menedi, jogorku nemede fidyati solati dep turbayбы? Namazga fidya berүү. Ekon ortasında suratan şakil taraftan neme jok. Бирок мана тарабынан не бар? Кыймат катары болуп атат да. Кыймат тарабынан окшоштугу бар. Мисалдыгы бар. Бул жакта айтып атат. Ла суратан жок экен, сурат деген шакил тараптан. Вала манан дегени эми буну неме деп коербуз? Кыймат тарабынан жок экен деп коербуз. Кыймат тарабынан. Түшүнүңүздөрбү? Сурат тарабынан дагы немеси жок, мисал окшоштугу жок. Мана кыймат тарабынан да окшоштугу жок боло турган болсо, эмне дейт? Ла юмкину ижабул кадаи фихи. Бисмиллаху biz ağa gelip durup nemeni kaza kılıp ber, bunu tölep ber dep nemet albayız deydi. İcap kıl albayız.
Мисалы үчүн бир нерсени аткарыш керек эле, ада кылыш керек эле, өзүндөй кылып ада кылыш керек эле. Бирок анын казасы жок экен да, эмне кылабыз? Казасы жок боло турмаса, окшоштор мисалы неме сурат тарабынан дагы, маана тарабынан да окшоштугу жок болсо, анда сени каза кылып бер деп айта албайбыз дейт. Түшүнүңүздөрбү? Өзү мүмкүнчүлүгү бар болгону ада кылып болуш керек эле. Адага мүмкүнчүлүгү жок болуп калдыбы? Болду, казага да мүмкүнчүлүгү жок болуп калат. Ва янтакилу хукмуху иля ал-ахира. Эми муну эмне кылат анда? Каза кыла албай калды. Анда эмне кылат десе, мунун өкүмү эмне кылат? Акыретке кайланат дейт. Демек, жооп берет деп алат да. Акыретке барганда жооп берет. Бул дүйнөдө жооп бере албайт, бирок акыретке барганда эмне кылат? Жооп берет. Эмне үчүн биз айтып атабыз? Ла юмкину ижабул кадаи фихи дегенде, анткени бизде эреже бар. Ли анна доман я'тамидул мислията деген эреже бар. Демек, доман качан доман каза кылып берүү же болбосо төлөп берүү бир нерсени качан төлөп беребиз? Бул төлөп берүү эмнеге качан болот десе, эгерде мислият болсо, суратан болуш керек, маанан болуш керек, же болбосо маанан болуш керек. Эгерде суратан маанан жок болсо, же болбосо маанан дагы жок боло турган болсо, анда эмне кылабыз? Доман кыла албайбыз. Аны төлөп бере албайбыз. Түшүнүңүздөрбү? Кал манафи'i айтып атат. Кал манафи'i ла тудману бил итлаф. Мисалы үчүн бизде манафи'алар бар. Мисалы үчүн мунун немеси астын караңыздар. Кама иза гасаба абдан фастахтамаху шахран. Демек, не кылды? Бир немени кулда алды дагы, аны бир ай неме кылды. Бирөөнүн кулун немет болду да, тартып алды. Тартып алып туруп, госуп кылып тартып алды да, анан бир ай иштетти аябай. Аударан фасакана фиха шахран. Жобосо бирөөнүн үйүнө барып бастырып кирип алып жашап болгон экен, бир ай жашады дейт. Сумма раддал магсуба илал малики. Кийин ошол урдуп алган кулун, жобосо үйүн не кылып берди? Өз кожоюна калтырып неме кайтарып берди. Ошол учурда эмне болот десе, ла яджибу алейхи алал гасиб доманул манафи'i. Ошол жана урдаган адамга, тартып алган адамга ошол манфаатты бир айда бир айдын ичинде манфаат көрүлдү да, ошол манфаатты төлөп бер деп айта албайт экенбиз. Түшүнүңүздөрбү? Эмне үчүн? Лианна ижаба домани бил мисли фиха, ошол манфааттарда мисл менен төлөп бер деп доман кылыштык такыр мүмкүн эмес дейт. Мутааззир дейт. Түшүнүңүздөрбү? Мутааззир. Мүмкүн эмес. Так. Эмне үчүн десе, анткени бул жакта мисал үчүн эгер бирөө айтышы мүмкүн. Анда бул деле мисал үчүн менин үйүм барып туруп неме кылбайбы? Үйүм барып туруп бул деле менин үйүмдө бир ай жашабайбы дей турган болсо айтабыз. Биринчиден эки үй эки башка болуп калышы мүмкүн. Мейли, эгер сен эки үй тең бирдей дей турган болсоң деле, тиги колдонгон адам башкача колдонот, сен башкача колдоносуң да. Демек, эки манфааттын ортосунда, же болбосо мунтафиялардын ортосунда эмне болуп атат? Айырмачылыктар болуп атат. Ошол себептен бул жакта тигинин интифасы мунун интифасына окшош болбойт. Кээ бирөөлөр келип туруп эмне кылат? Эшикти тебип туруп ачат. Кээ бирөөлөр акырын неме кылып ачат. Мисалы үчүнчү. Же болбосо чужой не жалко деп эмне кылышы мүмкүн? Мындай неме кош көңүл кылып мамиле кылышы мүмкүн да. Түшүнүңүздөрбү? Демек, не болуп калды? Тигинин интифа тарабынан дагы, мунун истихдам экөөнү тең колдонгондо эки башка болуп атат. Тиги точно мондай кылып колдонот деп айта албайбыз да. Түшүнүңүздөрбү? Эки башка кылып колдонот. Айт намаздар билеби ошол эле? Айт намаздар кандай? Ушуга. Мисалы үчүн окусаң окубасаң кийин казасы жокпу деген. О, казасы жок. Ошондой кылат. Мислен жок аныкы. Түшүнүңүзбү? Жакшы. Так. Лианна ижаба домани бил мисли фиха, ошол манафияларда мисл менен доман кылып бериштик мүмкүн эмес. Мутааззир нерсе. Тигинин манфаатын, мунун манфаатын алып келип кантип неме кылып бересиң? Ошондой кылып неме кыл деп, колдон деп айта албайбыз да. Ва када ижабуху, жана ошондой эле доманды ижап кыла албайбыз бил айни. Айн менен кылып туруп. Түшүнүңүздөрбү? Тигинин манфаатына мунун бир товарга окшогон нерсени алып келип мүмкүн эмес. Айын дегенде бул жакта мисл менен тигиндей болсо, точно ошондой кылып суратын ва маананы колдонуш керек. Айын боло турган болсо, ошол колдонгон манфаатты алып келип, мисалы үчүн бул бир ай манфаат колдонду да, ошо бир ай манфаатты алып келип туруп, буга бер деп кантип айта алабыз? Бул мүмкүн эмес да. Анткени бул манфааттар бул манфаат арод болуп эсептелет. Яхдусу шейин сумма ю'дам. Пайда болот да жок болот. Мисалы үчүн бизде ижарада бабында ошондой да. Эмне кылабыз? Бул өзү ижара негизи жайыз болбош керек. Анткени байгул маъдум. Анткени азыркы учурда сиз манфаатты немет албайсыз да. Ал манфаат тахдусу шей'ан фа шей'ан. Улам сайын бир айга мисалы үчүн квартираны ала турган болсоңуз, сиз бир айдын ичинде сразу бардык манфаатты бир учурда ала албайсыз да. Манфаат кандай? Акырын-акырынан пайда боло турган нерселер булар. Өзү негизи неметпеш керек эле. Бирок ала хилафил кыяс эмне болду? Жайыз болду. Нас менен жайыз болуп атат.
Бул сүрөттө дагы эмне болуп атат? Мисалы үчүн жанагы немени бир ай колдонду да пайдаланып. Ошо бир ай пайдалангандыгын алып келип туруп мынтип бир немеге идишке салып коюп алып келип бере албайбыз да. Сен дагы ушуну ала бер болду деп немете албайбыз. Мисыл менен бере албайбыз. Не себептен? Анткени эки истихдамдын мустахдимдердин ортосунда тафавут бар, айырмачылыктар бар. Жана ошондой эле айын менен дей турган болсоң, айынды да бере албайбыз. Анткени бул манфаат, бул арот болуп эсептелет. Ароттор эмне болуп калат? Ла яко заманайын. Эки уч немеде калбайт. Түшүнүңүздөрбү? Бул эми жалпылай айтып коет, иншалла макулатты окудуңуздар го өткөндө. Ал-арод ла яко заманайын. Эгерде бул шарт бар, качан эгерде арод сайяля болбой турган, неме сайял боло турган болсо, эгерде арод койру сайяля боло турган болсо, ал кала берет эки заман. Кете берейик. Ва када ижабуху билайни, билайни дегенден максат биайнил манафиъ. Түшүнүңүздөрбү? Тагдиру карам кандай экен? Билайни дегене биайнил манафиъ. Ошол манфааттардын өзүн алып келип бер деп айта албайбыз дейт. Колдонгон бир ай манфаатын алып келип бер деп айта албайбыз. لأن العين لا تكون مثل المنفعة. Анткени айын боло турган болсо, бул манфааттын өзүндөй боло албайт. لا صورة ولا معنى дейт. Так. فإذا إذا ورد الشرع بالمثل مع أنه لا يماثله صورة ولا معنى يكون مثلا له شرعا дейт. Демек, не кылып атат? Бул кодо бимислин гойру макул дегенде кайра кайталап келип атат. Эгерде шариат бир нерсени, мисалы үчүн бул нерсеге мисал, экинчи нерсеге мисал болот дейт турган болсо, бирок карап көрсөк, экөөнүн ортосунда сурат тарабынан дагы, маанан тарабынан дагы эч кандай бир эме жок. Окшоштук жок. Анда эмне болуп калат экен? Бул акыл тарабыбыздан экөөнүн ортосундагы мислиятты, мушаба, окшоштукту билбесек деле, бирок бул шариат тараптан окшоштук болуп эсептелет экен. Кандай? Калфидияти фи хаққи шейхил фани мислу саум. Демек, бул эмне болот экен? Ошол шейхил фанинин хакысында фидия эмне болуп калат экен? Саум сыяктуу болуп калат экен. Саумдун мисалы. Бирок кодо бимислин гойру макул деп айтканбыз, демек, неме? Экөөнүн ортосунда окшоштукту биз билбейбиз. Сураттан окшоштуу эмес экөө. Эмне үчүн? Тиги хаят намазынын өзүнүн шакылы бар. Фидиянын өзүн берүү мындай неме менен болуп атат. Анан маанан тарабында окшоштугу жок болуп калат. Кандай маанан дегенде? Тиги болсо не кылып атат? Орозо адамды ачка калтырып атат. Фидия болсо адамды не кылып атат? Ток кылып башка бирөөгө итаам кылып берип атат да. Экөөнүн ортосунда эмне болуп атат? Маанандагы окшоштук болбой калып атат. Бирок жана жогорку бер жакта китепте келгенде маанан катары, эми биз бул маанини билбейт экенбиз, бирок кандайдыр бир мааниде экөөнүн окшоштугу бар деп коебуз. Башка айтканда шаран шариат тараптан окшош болуп эсептеле берет. Так, түшүнүктүү? Ал-маъмуру бил амри нав'ани. Эми биз айтып атабыз. Биз буга чейин ошол неме амыр менен сабит болгон нерсени өттүк. Эми амыр менен важип болгон нерсени айтып өтөбүз. Маъмур бихинин түрлөрүн өтөбүз. Буйрулган нерсе кээде убакытка байланат, кээде убакытка байланбайт. Ошол туурасында өтөбүз. Ал-маъмуру бил амри, al-fi'lul ma'mur жобосо, аш-шей'ул маъмур бил амри. Маъмур бихи да башка айтканда. Al-ma'mur bil amri. Бул жакта al-ma'mur, негизи al-ma'mur деп эле муттак эле айтылып койсо, бул мукаллафты түшүндүрөт. Бизде амир бар, маъмур бар, маъмур бихи бар. Кандай? Амир боло турган болсо Алла Таала, маъмур болсо пенде, маъмур бихи боло турган болсо ошол намаз мисалы, же зекет. Ошондуктан бул жакта al-ma'muru bil amri дегенде, ошол амыр менен сабит болуп аткан нерсе бул фейл болуп атат. Неме деп түшүнүп албаңыздар, мукаллаф деп. Түшүнүңүздөрбү? Амыр аркылуу сабит болуп аткан нерсе. Ошондуктан аш-шей'ул важиб жобосу al-fi'lul al-ma'mur bil amr, да? Түшүнүңүздөрбү? Бул эмне болот экен? Эки түрдө болот экен. Биринчиси мутлакун анил вакти. Демек, убакытка байланбайт дейт. Түшүнүңүздөрбү? Ал-холи анил вакт. Атайын бир белгилүү бир убакыты бар. Ошол убакыттан ошол убакытта гана аткарышың керек деген нерсе жок дейт бул жакта. Белгилүү бир убакытка байланбайт экен. Каз закати вал хаджи ва садакатил фитри. Демек, булардын баардыгы эмне болот экен? Булардын баардыгы, мисалы үчүн бир адамга закет неме ажылык важип болду деп айтайлы. Ушул жылы ажылык важип болду. Бирок бул кандай кылды? 10 жылдан кийин эмне кылды? Ажылык кылды. 10 жылдан кийин деле бул ада болуп эсептеле берет. Түшүнүңүздөрбү? 10 жылдан кийин деле эмне болот экен? Ада болуп, каза болуп калбайт. Ошондой эле бир адам мисалы үчүн 10 жылдык закетин бербейт экен, кийин топ баардыгын бир убакытта бере турган болсо, же бөлүп бере турган болсо, эмне болот экен? Ал деле ада болуп эсептелет, каза эмес. Түшүнүңүздөрбү?
Садақатул фитрда да бізде ошондой. Садақатул фитрда эгерде өзүнүн убактысында айдул фитрдин убактысында бериш керек. Бирок ошондон кийин убакыт өтүп кете турган болсо bizde каза болуп эсептелбейт. Бериш керек болуп, жыл бою эмне болуп берет? Бериштик милдеттик болот. Эгер бере турган болсо бул ада болуп эсептелет. Башкача айтканда ал-ибадат ал-малия. Булардын баардыгы эмне болуп атат? Малы, неме? Мал мүлккө тиешелүү болгон ибадаттар болуп атат да. Ошол ибадаттар эмне дейт? Убакытка байланбайт дейт. Түшүнүңүздөрбү? Булар деген тактап айтканда ал-ибадатул малия тажибу ала тарахи. Демек, булар эмне болот экен? Ошол кечигип важип болот. Ала тарахи деген лейса алал фаур. Неме, мисал үчүн жанагы неме кыла турган болсо, мисал үчүн нисапка ээ болгон учурда гана, нисапка ээ болуп 1 жыл айланган учурда гана бериш керек дебейт да. Эмне болот экен? Кийин берсе деле эмне болот экен? Ада болот эсептелет. Демек, ошон бул неме болот экен? Бул ибадат малиялар, же болбосо башка немелер, булар ала тарахи важип болот бизде. Бирок бизде нахи бар. Нахи манхи анху алал фаур важип болот. Түшүнүңүздөрбү? Алал фаур важип болот. Ала тарахи эмес. Буйрук келди, кылба деп. Ошол нерсени кылбаштык эмне болот? Важип болот алал фаур. Так. Хукмуху мунун өкүмү кандай? Бизге эгерде ошол жанагындай ибадат, малия, закат, хаж, садакатул фитрларга келип калса эмне болот десе, якун ал-адау фихи важибан ала тарахи. Демек эмне болуп калат экен? Кечиктирип неме кылса боло берет. Бишарты бирок кандай шарты менен десе, алла яфутаху фил умр, биротоло ада кыла албай тургандай, өрүп кетпей, өтүп кетпегендей болуш керек да. Түшүнүңүздөрбү? Так. Аслында турат аммал мусараату ила al-imtithal fa mandubun ilayha дейт. Эми ошол жана буйрукту аткарам деп шашылыштык, бул мандуб дейт. Wa muqayyadun bihi. Экинчиси түрү кандай экен? Мa'mur бихинин экинчи түрү вакытка байланат экен. Бул деген кандай? Вакытка байланат. Эгер ошол вакытта гана аткарбай турган болсо, бул эмне болуп калат? Ада болбойт да, каза болуп калат. Wa huwa al-muwaqqatu. Демек вакытка байланган экен. Wa huwa naw'ani. Мунун дагы эки түрү бар. Биринчи түрү naw'un yakunu al-waqtu zarfan lil-fi'li. Башка немелерде, манардын шарттарында ан якуна al-waqtu zarfan lil-mu'adda wa shartan lil-ada wa sababan lil-wujub деп келет. Биринчи түрү, экинчи түрү ан якуна mi'yaran wa sababan wa shartan, үчүнчү түрү ан якуна mi'yaran, төртүнчү ан якуна mushkilan деп келет. Бирок бул жакта эки эле түрүн айтып атат. Ушу гана чектелип кете берек. Башыңыздарга маалымат неметип кетпесин. Биринчи түрү кандай дейт? Ошол убакыт, ошол буйрулган ишке эмне болуп берет экен? Зорф болуп берет экен. Бизде зорф деген нерсе бар, анан mi'yar деген нерсе бар. Түшүнүңүздөрбү? Зорф деген бар, анан mi'yar деген. Зорф дегенин мисал үчүн кандай? Зорф деген өзү конвертке айтылат да. Конвертке айтылат. Мисал үчүн бизде бир чоң мындай конверт боло турган болсо, ошонун ичине кичинекей нерсени салып кое турган болсоң, бул эмне болуп калат? Зорф болуп атат. Мисал үчүн бул үй бизге зорф болуп эсептелет. Анткени үйгө канча деген адамдар батса боло берет да. Ал эми mi'yar деген нерсе бар, мисал үчүн бизде. Кандай? Ошол нерседен ашпай калат да. Эгерде ошол жана конвертке толук бир нерсени сала турган болсоң, кандай? Мисал үчүн толук бир сүрөттү салып койдум да, конвертте бош месте калбай калды. Ошону mi'yar деп коет. Ашып кетпейт да ичиндеги нерседен. Эгерде ичиндеги нерседен ашып кете турган болсо, эмне болуп калат экен? Зорф болуп калат. Ашып кетпесе, mi'yar болуп калат. Астында турат, зорфту караңыздар. Al-muradu biz-zarfi alla yakuna al-ma'muru bihi mustaw'iban li jami' al-waqti дейт. Демек, буйрулган нерсе ошол убакыттын баардыгын камтып албай турган болуш керек дейт. Бал яфдул анху, кандай болуп калат экен? Убакыт артып калат. Ошол ma'mur bihini аткарганыңыздан кийин дагы убакыт аткарып калат. Ашып калат да. Ошондой боло турган болсо, бул зорф болот экен. Так. Naw'un yakunu al-waqtu zarfan lil-fi'li. Мисал кандай? Кас-салати фи вактиха. Ошол убагында өзүнүн убагында намазды окуй турган болсоз, бул эмне болуп калат? Бизге зорф болуп, убакыт мисал үчүн намаздын асрдын неме 5-тин убакыты 3 саат деп койлу. Сиз намазды ашып кетсе 10 мүнөттө 15 мүнөттө окуйсуз. 10 мүнөттө 15. Калган убакыттын баары эмне болуп калат? Ашып калып атат. Бул ошол зорф болуп эсептелет да. Так. Ошондой эле бул убакыт, мисал үчүн ошол 5 мүнөттүн убакыты 5-ди аткарыш үчүн эмне болуп берет? Шарт болуп берет. Эгер 5 мүнөттүн убакыты чыгып кетет экен болсо, анда бул 5-ге неме ада болуп калбай, ада кыла турмаса каза болуп калат да. Так. Кеттик, так. Hukmuhu, мунун өкүмү, зорфтун өкүмү кандай десе, la yushtaratu isti'abu kulli al-waqti bil fi'li. Ошол убакыттын баардыгын ошол фи'л менен, же болбосо ma'mur менен неме кылып, ээлеп, ошону алек кылыштык
Важип болбойт, шарт эмес. 3 saat бою намаз окуш шарт эмес. Не болот экен? 3 сааттын ичинде 15 мүнөттүн ичинде окуп койсоң болот. Так. ولا ينافي وجوب فعل فيه وجوب فعل آخر فيه من جنسه деп айтып атат. Демек, ушул убакта, мисалы үчүн 5-ин аралыгында, 3 сааттын аралыгында 5-ин намазы бизге важип болгон. Бирок ошол учурда дагы бизге башка бир фиалдин важип болушуна бул карама-каршы келбейт дейт. Бул дегени башка фейлди аткарсаңыз деле боло берет деп атат да. Мисалы үчүн кандай? Астында турат: "Фалау назара бис-салати фи вакти az-zuhri lazimahу". Эгерде бул назыр кыла турган болсо, мен 5-inde 5-ин убактысында намаз окуйм деп. Кандай бир намаз окуйм да? Мисалы үчүн эгер Алла Таала мага ушундай бир неметип бере турган болсо, мүмкүнчүлүк бере турган болсо, мен 5-ин убактысында асырга чейинки убакта намаз окуйм деди Алла үчүн. Бул эмне болуп калат? Бул важип болуп калат. Чөстөрбү? Важип болуп калат. Демек, муну дагы аткарса боло берет экен. 5 намазды окуйт, бул назыр намазын эле окуй берет. Түшүнүктүбү? Так, демек, мин жинси дегенде ошол жинс, ошол бир жинстан болуп атат деп атат. Тиги намаз, бул дагы эмне болуп атат? Намаз болуп атат. Вала сиххата фи'лин ахра мин жинсихи. Жана ошондой эле башка бир неменин, фи'лин, ошонун жинсинен болгон башка бир фи'лин сохи болуштугуна дагы карама-каршы келбейт дейт. Түшүнүстүрбү? Карама-каршы келбейт. Мисалы үчүн кандай? Ошол убакта 5-ин убактысында 5-ин парызын окуса, анан тиги неме кылуу каза намаздарын окуса боло берет. Нафил намаз окуса боло берет. Түшүнүстүрбү? Та айтып атат: "Вала сиххата фи'лин ахра" дегенде, "Фалау шагала жами'a вакти az-zuhri ли гайри az-zuhri яжузу". Ошол убакта вакыттын бардыгын, 5-ин 3 сааттын бардыгын 5-ин окубастан туруп немени окуй турган болсо, каза намаздарын окуй турган болсо, же болбосо назыр намаздарын, же болбосо нафил окуй турган болсо, дурус болуп кете берет. Түшүнүстүрбү? Дурус болуп кете берет. Демек, ошол аткарган ишинен өтүп кете берет. "Вала ятаатта ал-ма'муру бихи илля битa'yin ниyyati". Эмем ошол маъмур бихи 5 намазы парыз болгон да. Ошол парыз болгон 5 намаз бул качан ада кылынат десе, илля битa'yin ниyyati, эгер ниетти кое турган болсо. Ниетти койбой туруп эле жөн эле намаз окуганга ниет кылдым десе өтпөй калат бул. Түшүнүстүрбү? Намаз окуганга ниет кылдым десе өтпөй калат. Ошондуктан эмне кылыш керек экен? Ниетти такташ керек экен. Ниет эмне үчүн шарт болуп атат? Ани ибадатты, неме адатты ибадаттан айырмалаш үчүн. Литамизил ада анил ибада. Арим таин кылыштык эмне үчүн шарт болуп атат десе айтып атат. Анткени бул жакта, бул сүрөттө биздин немебизде аралыкта 5-ин убактысында бир нече нерселерди кылса болот да. Ошол нерселерден эмне кылыш үчүн? Айырмалаш үчүн деп атат да. Так. Вала ятаадда ал-маъмуру бихи, маъмур бихи качан ада болот десе, ошол ниетти неме кыла турган болсо. Башка айтканда, вала ятаайяну ал-маъмуру бихи илля битa'yin нiyya. Ниетти аныктай турган болсоң гана ошондо маъмур бихи эмне болот экен? Мутаайин болот, дайым болот. Бирок бул мутаайин болот дегени неме деген? Деген эмес. Азыр мисалы үчүн ушул убакытта азыр 5-индин акыркы убагында 15 мүнөт кылганда мен ушул 15 акыркы 15 мүнөт убактын 5 намазына дайындап койдум десеңиз болбойт ал. Сөз менен болбойт, ал фи'л менен болот. Вала ятаайяну илля битa'yin дегени битa'yin бил фи'л. Түшүнүстүрбү? Кыймыл аракет менен ада кыла турган болсоз, окуй турган болсо, ошондо эмне болот экен? Таин болот. Ошого ошол 5 намазы 15 мүнөткө неме кылып калат да, чектелип калат. Түшүнүстүрбү? Бул ошо таин дегени бул коул менен эмес, фи'л менен таин болот. Вала ятаадда ал-маъмуру бихи илля битa'yin нiyya, ниетти фи'л менен дайындаш керек экен. Ва ин дaqal вақту, эгер вакыт тар болуп калды, мисалы үчүн 5 мүнөт вакыт калды деп койлу. 5 мүнөт вакыт же ошол парызына жетет, же болбосо башка намазына кетет. Ошонун 5 вакытынан неме 5 мүнөт вакыт калса деле эмне кылыш керек экен? Ниет кылыш керек экен. Ниет кылыш милдет болот. Эгер ошол вакытта дагы 5 мүнөт калган вакытта ниет кылбай турган болсо, намаз окуп неметпей турган болсо, атайын фи'л менен тайындабай турган болсо, анда бул ошол 5-имден өтпөй калат. Түшүндүрбү? 5-имден өтпөй калат. Анткени бул эмне болуп калып атат? Ва ин дaqal вакту дегенде вакыт тар болсо деле. Ли'аннал хукма тори ла югулу билла югулу хукмал асл. Өзү асылда эмне болуш керек? Бул түрдө маъмур бихинин бул түрүнөн эмне алыш керек? Ниетти тайындаш керек эле. Ниетти тайын кылыштык эмне болуш керек эле? Важип болуп атат. Вакыт аз болуп тар болуп калса деле эмне болуп кала берет? Ниетти дайындаштык милдет болуп тура берет дагы деле. Түшүнүстүрбү? Ли'анна шей'ат тори ла юлqi хукмал асл. Өзү асылда өкүм болуш керек? Вужубу тайын болуш керек.
Тори болгон нерсе кайсы болуп атат? Дыйкыл вакт. Дыйкыл вакт болсо деле эмне болуп калат экен? Эменин тайынды алып салбайт да. Тайын кала берет дагы деле милдет койгон. Так. Ва наун экинчи түрү. Якунул вакту ми'яран лил фи'ли. Экинчи түрү кандай десек, вакыт ошол буйрулган ишке эмне болуп берет экен? Ми'яр болуп берет экен. Ми'яр деген толук вакытты камтып алат. Мисалы үчүн кассоуми дейт. Бизде өзүн нахар не болот? Нахар шар'и. Шариаттагы нахар күндүз деген кайсы? Фажру содиктан башталып, те магрибке чейин. Ошол нахар шар'и болуп эсептелет. Нахар урфи бар, ал күн чыккандан баштап. Күн чыкканга чейин бул не болуп калат экен? Нахар шар'и болуп калат экен. Орозо дагы не болот? Ошол нахар шар'идан баштап, фажру содиктан баштап магрибке чейин болот. Бул дегени ошол вакытта сиз бир эле орозону немет аласыз. Башка ошол орозого окшогон, дагы орозонун жинсине бошкон башка бир орозону сиз немет албайсыз. Кармасыз болбой калат. Бир эле орозону аткара аласыз да ошол күнү, бир күндө. Ал эми тиги намазда эмне болуп атат? Бир вакытта эле намазда бир нече нерсени, бир нече намазды окуп койсо болот. А бирок бул жакта андай эмес. Убакыт артпай калат да. Так. Ми'яр дегенде айтып атат, «Ав-зарф мусави лил мазруф, кал вакти лис-соми» дейт. Так. Hukmuhu munun hükmü qanday deydi? İza ayyana şer'u lahu vaqtan. Эгер шарият бул мa'mur bihiге, буйрулган нерсеге вакыт дайындай турган болсо, la yajibu ghayruhu fi zalika al-waqt. Анда ошол вакытта башка нерсе важип болбойт. Керек болсо, мисалы үчүн Рамазан айы не болду? Алла Таала бизге дайындап койгон, важип кылып койгон, белгилеп койгон. Ушул Рамазан айында Рамазандын орозосу важип болот. Бул сүрөттө сиз назырдан дей турган болсоңуз, муқим, сохи муқим болуп туруп деле, немеден назырды неме кылдым десеңиз деле өтпөйт андан. Түшүнүңүздөрбү? Анткени бул шарият тараптан, өзү Алла Таала тараптан дайындалган болуп атат, аныкталган. La yajibu ghayruhu fi zalika al-waqt wa la yajuz ada'u ghayrihi fihi. Жана ошондой эле башка бирөөнү ада кылсаңыз болбойт, өтпөйт. Башка бирөөнү ада кылам десеңиз. Эгерде жанагындай шарты сохи муқим болсо, биякта марид болсо, мусафир болсо, анда хилаф бар. Түшүнүңүздөрбү? Wa yasqutu shartu ta'yin. Анан бул сүрөттө эмне болот экен? Ниет кылыштык шарт эмес экен. Ниет дегеним, ниет кылыш шарт, бирок тайын кылыш шарт эмес. Түшүнүңүздөрбү? Мисалы үчүн ушул неме Рамазандын орозосуна деп неме кылыш шарт эмес. Анткени бул өзү шарият тараптан эмне болуп атат? Дайындалып атат. Кассоуми фи Рамадан дейт. Мисалы үчүн ошо Рамазандагы орозо сыяктуу дейт. Так. Бул жакта wala yajuzu ada ghayrihi fihi деп айтып атпайбы? Демек ушул айда, ушул мисалы үчүн Рамазан айында Рамазан орозосунан башка орозону тутсасы болбойт. Эмне үчүн дегенде, анткени бизде да хадисте бар. Идан салаха шабан, эгерде шабан чыгып кете турган болсо, la sawma fala sawma illa Рамадан деген хадис бар. Шабан чыгып кеткенден кийин Рамазан айы кирсе, Рамазандын гана орозосу болот, башка орозо болбойт деген хадистер бар да. Так. Бул жакта астын караңыздар. Фи Рамадан. Фалау сома сохихул муқим. Түшүнүңүздөрбү? Муқим болуш керек, анан сохи болушу шарт мухим. Түшүнүңүздөрбү? Фи Рамадана ан важибин ахир. Рамазанда, Рамазан айында башка орозону милдет болгон назыр орозону же болбосо каффараны ниет кыла турган болсо, яқау ан Рамадан дейт. Рамазандан өтөт дейт. Башка немеден өтпөйт, важиптен өтпөйт. Ла амманава ниет кылгандан өтпөйт. Түшүнүңүздөрбү? Анткени эмне болуп атат? Бул шарият тараптан, шария өзү буну дайындап койгон. Башка нерсени ада кылсаңыз болбойт бул сүрөт, бул учурда. Ниет кылсаң деле ошону кылат да? Ниет кылса. Ва када ясқуту шарту таъин. Жана ошондой эле таъин кылыш, жогоркуда таъин кылыш шарт болгондо, бул жакта таъин кылыш шарт болбой калат экен. Рамазандан орозосу деп неме кылсаңыз болбой, шарт эмес. Fa yasihhu, ошондой боло турган болсо, ва ида кана кадалика ясихху ас-сawmu, сawmu Рамадан би мутлaqi нияти. Мутлaq эле орозо ниет кылдым десе, кете берет. Орозо деген бул не болуп атат? Мутлак ниет болуп атат. Так. Анан эгерде мисалы үчүн неме кыла турган болсо, ката кылып жаңылыш кыла турган болсо, назырдын орозосун ниет кылдым десе деле, же болбосо каффараттын орозосун ниет кылдым десе деле, же болбосо нафил орозо ниет кылдым десе деле, эмне болуп кала берет экен? Не болуп кала берет экен? Рамазандан өтө берет экен. Түшүнүңүздөрбү? Анткени Иә. Зарф болбой калабы? Жок, зарф эле болуп тура берет да. Жок, мында башка нафилдерге убакыт жок да. Ми'яр болдон. Ми'яр деп айтканбыз да, ми'яр болдон менен тура берет. Түшүнүңүздөрбү? Ошол себеп ми'яр болгон себептен буга ниет шарт эмес да? Жок, анда эмес. Bizde kede ми'яр бар, мисалы үчүн
Рамазандын казасы бар. Бул китепте айтылбайт, башка китептерде келет. Рамазандын казасы бар. Рамазандын казасында тайын кылыш шарт болот. Анткени мисалы үчүн сиз башка күнү каза кыла турмусуз, алны шарият ошол күнү каза кыл деп дайындап берген эмес да. Болгону бизге эмнени дайындап берген болуп атат? Рамазанды гана дайындап берген болуп атат да. Ошо Рамазанда Рамазандын орозосун гана тут деп. Бирок башка күндөрү сиз калган учурда эме кылсаңыз болот. Каза кылсаңыз болот. Түшүнүңүздөрбү? Меяр, бирок тайын кылыштык шарт болот ал жакта. Табиyyatun ние, түндө туруп ниет кыласыз. Бул жакта боло турган болсо, Рамазандын өзгөчөлүгү кандай? Тээ немеге чейин дохватул кубро, тээ неме түшкү убакытка чейин, бир аз убакыт калганга чейин ниет кылсаңыз болот. Дурус болор эди. Анан бул жакта айтып атат. Ниет мутлак болсун, же болбосо ката болсун айырмасы жок. Бирок асыл ния шарт, түшүнүңүздөрбү? Ошол мухим. Бул жакта такыр ния шарт деген нерсени айткан жок. Бул жакта таийну ния шарт эмес деп атат. Бирок асыл ния эмне экен? Шарт болуп эсептелет. Орозо деген нерсе. Бул жакта орозо деген учурда, мисалы үчүн ката кылган болсо, кафараттын орозосу десе деле эмне болуп атат? Орозо деген нерсе бар болуп атат. Же жөн эле орозо десе деле орозо бар болуп атат. Нафил орозо десе деле орозо деген сөз болуп атат. Ошону кармап эмне кылып атабыз? Ошол орозо деген сөзү ниеттен кете берет да. Бирок калган ал сыпатын эмне кылабыз? Бизге мындай чыкканда асlı ния шарт болуп атат. Бирок ниеттин сыпаты, васфы шарт эмес. Васфында ката болсун. Мисалы үчүн назырдын немеси орозосу, же болбосо кафараттын орозосу деген бул сыпат катары болуп эсептелет. Же болбосо нафил десе булардын баары эмне болот экен? Сыпат катары болуп эсептелет. Бирок асыл ния эмне болду? Орозо кармайм деген нерсе болуп атат да. Ошол шарт болот. Түшүнүңүздөрбү? Жөн ачка жүргөн нерсе кирбей калат да? Кирбей калат. Жөн эле ниети жок болсо, орозо деген ниет жок болсо, анда эмне болуп калат? Болбой калат. Так, мен айтайын дедик. Анткени эмне болуп атат? Бул жакта дагы бизде эреже бар. Ал-итлaq фил мутайин таин. Биз айттык да. Мутлак туруп неметип айтса деле эмне болуп калды дедик? Рамазандан өтөрөт деп айттык. Жөн эле жалпы эле орозо тутканга ниет кылдым десе деле Рамазандан өтөрөт деп. Анткени бизде эреже бар. Эгерде бир нерсе мутайин боло турган болсо, сиз аны мутлак кылып айтсаңыз деле мутайин болуп калат. Же болбосо ал-вахиду юсабу бисми джинсиhi деген дагы эреже бар. Ал-мутавахид юсабу бисми джинсиhi. Муну мисалы кандай? Мисалы үчүн бир комнатага кире турган болсо, комнатада бир үйдө эмне экен? Жалаң аялдар бар, анан бир эле эркек бар экен. Ошого карап, ал эркектин атын билбейт экенбиз. Ошо барып туруп, "Я рожул" деп айта турган болсок, "Я рожул". Ал өзү мутайин болуп турат. Рожул дегенден башка рожул жок. Ошол эле рожул. "Я рожул" деп айтсак, бул келип туруп бизге келип туруп, "Ман костука би рожул". Сен рожулдан мен максат кылып атасың. Кимди максат кылып атасың деп айткан болбой калат. Анткени ушул эмне болуп атат? "Я рожул" деген бул эмне болуп атат? Мутлак болуп атат. Ал өзү эмне болуп атат? Мутайин болуп атат. Ошо мутлак неме мутайин болгон нерсе болсо деле, мутайин болгон нерсеге мутлак кылып айтсаңыз деле бул эмне болуп калат экен? Тайин кылган болуп калат экенбиз. Же болбосо ал-мутавахид. Мутавахид деген эмне болуп атат? 5-6 аял болуп турат, арасында бир эркек турат. Мутавахид деген ошол бир эле эркек турат да. Юсабу бисми джинсиге. Анын атын билбейт экенбиз. Ага эмне деп чакырсак болот? Зайд деп атын билбейт. Аты Зайд, бирок Зайд деген атын билбейт экенбиз. Киши деп койсок деле дурус болор эт деп атат. Түшүнүңүздөрбү? Ошол сыңары бул жакта да эмне экен? Орозодо дагы мутайин болуп турат да шарият тараптан. Мутайин болгондон кийин сиз мутлак ниет менен эмне болуп калат экенсиз? Ниет кылсаңыз, ниет неме кылсаңыз, бул дагы эмне болуп калат экен? Таин болуп эсептелет. Түшүнүңүздөрбү? Таин катары болуп калат. Түшүнүңүздөрбү? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ал-амру биш-шай'i yadullu ala husnil ma'muri bihi idha kana al-amiru hakiman. Демек бул тема эмне болуп атат? Хуснул ашия деген нерсе болуп атат. Мисалы үчүн, эгерде Кудай Таалам бир нерсени буйруган болсо, мa'мур бихи болуп атат да, буйрулган нерсе. Ошол нерсе амыр неге далат кат дейт? Ошол буйрулган нерсенин жакшы экендигине, хасан экендигине далат кат. Бирок шарты качан? Эгерде буйруган адам, буйруп аткан зат бул хаким боло турган болсо дейт. Жөн эле бардыгы эле бирөө буйругап аткандардын бардыгы эле мa'мур бихи хасан боло бербейт анын. Качан шарты хаким боло турган болсо. Түшүнүңүздөрбү? Инналлаху ла я'муру бил фахша. Түшүнүңүздөрбү? Алла Таала жакшы нерселерге гана буйруйт. Эми бул өзү негизи акыйда неме, акыйдадагы маселе болуп эсептелет. Хуснул ашия акли ам шар'i деген маселе. Мисалы үчүн, бир нерсенин хасан экендигин биз акыл менен билсек болобу? Же болбосо шарият гана алып келип, шарият гана келип, мына ушул хасан дегенде гана анын хасандыгын билебизби? Деген хилафи маселе. Адам бул жакта бир нерсени тактап айтып коюш керек. Бизде хусун менен кубх. Мисалы үчүн, Mu'tazilалардын мазхабы белгилүү да, акыйда окуган болсоңуздар. Неде? Тaqbih tahsin aqliyan деп айтат алар. Түшүнүңүздөрбү? Taqbih tahsin aqliyan деп айтат. Бул жакта айтып атат, хусун деген 3 хусун, анан кубх деген нерсе 3 мааниде колдонулат.
Үч маанинин бардыгы бул жакка кирбейт. Үч маанинин бирөөсү гана максат кылынат бул жакта. Биринчи мааниси кандай десе, не кылат дейт? Биринчи мааниси ошол хусун деген нерсе табиятыңа жараша хасан деген нерсе экен. Табиятыңа ылайыктуу болгон нерсе болсо, бул хасан болот экен. Табиятыңа ылайыксыз болгон нерсе боло турган болсо, бул эмне болот экен? Кабих болуп калат экен. Бул кандай десе, мисалы үчүн сизге эмне жагат? Сок жагат, мисалы үчүн. Бирок бал жеген жакпашы мүмкүн. Бал эмне болуп калат? Кабих болуп калат. Бирок сок эмне болуп калат? Хасан болуп калат. Дарыбыз мисалы үчүн хасан болуп калат. Ошондой. Демек хасан намаз кабих. Жок, ал жакка кирелик биз азыр. Бул жакта ошол табиятыңа ылайыктуу келген нерсе боло турган болсо, бул хасан болот. Табиятыңа ылайык, бул ар бир адамга ар кандай болуп калат. Кээ бир адамдардын табиятына жаккан нерсе экинчи адамдын табиятына жакпай калат. Ошондой да. Бул нисби нерсе. Экинчи немеси хасан деген камал, сыфату камалга айтылат экен. Кабих деген сыфату нақсқа, нуксонго айтылат экен. Бул кандай? Илм, жахил дегендей. Илим, анан илимсиздик дегендей. Илим деген нерсе неге далат калат экен? Хасан болот экен. Анткени сыфату камал болуп атат да. Сыфату камал болуп атат. Ал эми жахил деген эмне болуп калат экен? Бул сыфату нуксон, кабих болуп калат ошол тараптан. Эми үчүнчү мааниси бар бизде. Үчүнчү мааниси кандай дейт? Эгер ошол нерсени бир нерсени кыла турган болсоң, бул дүйнөдө Алла Таала тараптан мактоого татыйсың. Бир жакшы нерсени кыла турган болсоң, жакшы деген нерсени кыла турган болсоң, Алла Тааланын мактоосуна татыйсың, акыретте Алла Тааланын соогун аласың. Эгерде жаман, кабих нерсени кыла турган болсоң, бул дүйнөдө Алла Тааланын заммына татыйсың, Алла Тааланы алыстайсың, анан акыретте эмне болот экен? Азапка дуушар болот экен. Демек, башка айтканда бул китепте айтканы ва ала мутааллaqil madhi waz-zami fil ajil wa was-sawabi wal-iqab fil ajil да. Акыретке барганда эмне болот экен? Неме сооп же неме азап берилет. Бул дүйнөдө Алла Таала тараптан мактоо болот, же болбосо жамандоо болот, сөгүш болот. Демек, ушул үчүнчү мааниси максат кылынат. Түшүнүңүздөрбү? Үчүнчү максаты, үчүнчү мааниси максат кылынат. Берки немелер боло турган болсо, азыр доска менен эметип көрсөтөйүн. Досканы көптөн бери колдонбой калдык. Husnul ashya. Demek ошо бир нерселердин же болбосо маъмур бихилердин хасан экендиги. Биринчи мазхаб эмне болуп атат бул жакта? Mu'tazila. Al-Maturidiyya. Бул акыйдадагы неме? Маселе болуп эсептелет. Экон мазхаб экон ортосуна жалпы деп коет экен, акылий деп коет. Бул жакта эмне болот экен? Накли болуп калат экен ашарилердин немесинде. Демек, кайсы нерсени Алла Таала шарият келип туруп жакшы дей турган болсо, эмне болуп калат экен? Ошол нерсе жакшы болуп эсептелет. Ага чейин шарият алып келгенге чейин биз анын жакшы же жаман экендигин билбейбиз. Мисалы үчүн кандай? Ыйман келтирүү же болбосо шүгүр айтуу деген нерсенин биз неме экенин билбейбиз деп айтат. Жакшы экенин. Бирок экөө тең эмне болуп калды? Матуриди менен Му'тазила экөө тең акылий болуп калды, экөөндө тең. Бирок акылийден кийинки мартабасы кандай болот? Акылий. Бул Му'тазила боло турган болсо, биз айтып атпайбыз. Мисалы үчүн акыл, анан бул жакта матуридилер немесине коюп бар, кээ бирки нерселердин гана немесин хасан экендигин билет. А бул нерсе бүт бардыгын билет. Кул ашя боло турган болсо, бул эмне болуп калат экен? Бул бадур ашя. Кул ашяны хасандыгын билет, бул болсо бадур ашя гана эмне кылат экен? Билет экен. Кийинки фаркы кандай десе, экөө ортосунда кийинки фаркы кандай десе, экөө тең эле акылий болду. Экөө тең эле акылий. Бирок алат мисалы үчүн немелердин матуриди мазхабында биз неменин шүгүрдүн жакшы экенин, хасан экендигин акыл адам баласы акылы менен билет. Бирок шүгүр кылыштык шариат келгенге чейин важип болбойт деп айтат. А бирок булар эмне деп айтат? Акыл немен шүгүрдүн неме хасан экендигин билет, бирок эмне кылат экен? Важип болот деп айтат. Акыл хаким болуп эсептелет. А бизде боло турган болсо, буларда эмне болот экен? Акыл хаким болуп эсептелет. Ал акылу хаким. Демек, ошондой болгондон кийин, мисалы үчүн шүгүрлүктү акыл менен билип атабыз да жакшы экендигин. Жакшы экендигин билгенден кийин шүгүр кылыштык важип болот дейт. Важип болот дей турган болсо эмне болуп калат? Сооп неме кылыш керек болуп калат да. Сооп алыш керек деген нерсе болуп калат. Матуридилердеки боло турган болсо, ал-aqlu alatun tak.
Al-aqlu alatun li idraki bazı eşya. Кейбір нәрселерден ғана не болып береткен? Жақсы екендігін, хасан екендігін біле алады. Кейбір нәрселерден қабих екендігін біле алады. Түсінсіз, бұл жөнін ғана не болып береткен? Идрок қылығына жардам береткен. Бірақ бұл өкім шығарбайды. Демек, мен ақылы менен бұл нәрсені жақсы екендігін білдім бе? Білгендейін, ақыл неме шүгір айтыштық, важип болады деп айта албайды. Егер де важип дей тұрған болса, сауап беріш керек деген нәрсе келіп қалады да. Бұл эми тиги жана солах ва ласлах деген маселелерден келіп шығады да. Түшүндү? Же түшүнүксүз болуп калды. Так. Demek ne oladı? El-amru biş-şey yedullu ala husnil ma'muri bihi. Demek bir buyruk kele turgan bolsa, oşol nersenin el-amru bil ma'muri bihi degen, el-ma'muri bihi degen şeyge gele gaytat. Şeyden maksat el-ma'mur bihi. El-amru biş-şey yedullu ala husni hada şey. Oşol nersenin hasan ekendigine dalil bolat. Kaçan eger iza kana el-amiru hakiman. Buyruk bergen zat hakim bola turgan bolsa. Thumma el-ma'muru bihi, bu jaqda alif lam galyp kılgan fi haqqil husni naw'ani. Demek ma'mur bihi Hasan болу тарауынан алып қарай тұрған болсақ, екіге бөлінеді дейді. Біріншісі не болады екен? Хасанун би нафсихи. Хасанун би нафсихи деген мағынасы не? Ақыл башқа бір немеге васитаға ортомчысы эле ақыл анын хасан екендігін біледі екен. Қандай десе? Мису ал-имани биллахи таала. Алла Таалаға иман келтіру. Бұл да не? Ва шукрул мун'им, бұлардың барлығы не болады? Иман келтіру, бұл жаратушыға иман келтіру, бұл жақсы екенін адам баласы еле біліп отады ақылы менен. Ва шукрул мун'им, мисал үшін мун'им ниямат берген затқа. Mesela meyli pende olsun, же болса Алла olsun. Mesela бирөө сизге жакшылыкка турган болсо, ага рахмат айтып, ага шүгүрчүлүк кылуу, бул эмне болот экен? Бул акыл менен билет экен, хасан экен. Хасан би нафсихи дегени, өзү ушул хасан би нафсихи дегени, ла ятаваккафу хуснуху ала вуруд аш-шариа. Шариат келип туруп анан муну хасан кылып койгон жок. Түшүнүсүзбү? Эмне болот атат? Адам баласы өзү акыл менен билип атат. Ва сыдкы, чын сүйлөө. والعدل والصلاة ونحوها من العبادات الخالصة. Bunların bari ne olotken hasanun bi nafsihi. Düşünsüzbü? Misal üçün salat endi bul şeriat kelip anını hasan kılgan. Düşünsüzbü? Bul dagı ne olot? Salatta dagı şükürçülük manisi var. Tazim al-mun'im деген nerse var bunların bari. Hukmuhu, bunun hükmü qanday bolot dese? Demek hasanun bi nafsihi bolgan türünün hükmü qanday bolot? İza vajaba ada'uhu la yasqutu illa bil ada. Eğer bu hasan bi nafsihini ada kılıştık, ma'muru bihi hasan bolot da bu buyurulgan nersenin hasan bolgan ma'muru bihini ada kıla turgan bolsak, ada kılıştık vacip bola turgan bolsa, ada kılsak kana sakıt bolot, ada kılbasak sakıt bolboyt deydi. Bu kaçan bolot? Ada kılsas kana sakıt bolot. Hada fi ma la yahtamilu as-suquta aslan. Kal imani billahi taala. Bizde kebir nerse var, oşul hasanun bi nafsihi özü içinde dağı ikiye bölünüp ketedi. Kebirler yahtamilu as-suqut, kebirler la yahtamilu as-suqut. La yahtamilu as-suqutqa misal üçün iman, Allah Taalaga iman keltirүү. Бұл еш қачан не болады? Сақыт болбайды біздің ойнымыздан. Еш қачан сақыт болбайды. Эми бұл жақта не қылып атат? Бізде негізі ақидада иманды не қылады? Иманды, иқрорды иманғандың рүкіні қатары алып келеби же келбейби? Иқрор шарт деп келеді. Кейбір кереваттарда иқрордағы не деп келеді? Иқрордағы рүкін деп келеді, шатыр деп келеді. Düşünsüzbü? İqrarda şatır gibi bolup koydu. İlla anna al-iqrar ruknun zaid dep keledi. Misal üçün akışça bolğon nemez rükün yahtamilu suquta dep keledi. Biroq bul жактагы неме шейхтин айтып аткан мисал алып келип аткан неге далалат болуп атат? Иман дегенде бизде тасдик гана деп атат. А бирок иqrar ал имандын немесине кирбейт. Ал жөн гана неме экен? Шарт болуп эсептелет. Шартун ижрол ахками дунявия. Бул дүйнөдөгү өкүмдөрдү жүргүзүү үчүн ал шарт болуп эсептелет. Демек бул деген кайсы биздин өзү немебизде Şeyh Ruhavi berke İbn Maraktın haşiyasında aytqanday muhakkik berke Aş'arilerin mazhabı menen biz mazhablarımız bir deydi bu meselede. Mutaqaddimlerin kebirki mutaqaddimler bunu rükün dep aytып чыккан dedi iqrordu. Biroq muhakkikler bizdin mazhabdagı эң чоң мына күчтүү алымдар не деп aytып чыккан? Биздин mazhabda деле не деп айткан? Шарт деп айткан дегилердеки не кылып. Бизде иман жөн гана экен, аны тасдик кылып бул иман болуп эсептелет. Бул ошого ишарат берип кетип атат. Kal imani billahi taala demek la yahtamilu suqut aslan deyip turgan bolsa, demek la yahtamilu suqut aslan qaysı bize tasdiq qana hech qachon nima bolboydi. Bul degen ne bolot? Qaysı bir adam egerde ikrah kılına turgan bolsa, bul iman
неме тастыкты сакыт кыла албайт эч качан. Иманды неметпеш керек, жүрөгүнөн чыгарбаш керек болуп калат. Ошондой эле иман келтириштик важип болот бул. Эч качан сакыт болбойт. Муъминден, мусулман адамдан моюн немесен эч качан сакыт болбойт. Так, эми бул жакта мондай болуп калып атат да. Берки ибараны караңыздар. Хукмуху иза важаба адауху. Иманды ада кылыштык важип, иман келтириштик важип болду дейт. Иман келтириштик ла ясқуту илля бил ада. Бул не дейт? Ада мени ада кылсаң гана сакыт болот деп атат. Ада кылбасаң сакыт болбойт деп атат да. Ада кылсаң гана сакыт не кылып жаап койсок болот бияқта. Бул сөздүн каламдын зохири, сырткы маанисин алып карай турсак эмне болуп атат? Бир жолу иман келтирип койгондон кийин эле болду, иман сакыт болот деген нерсени айтып атат, бирок андай эмес түшүнүңүздөрбү? Бул деген маанисин жакшылап түшүнүш керек. Бир жолу мусулман, мисалы үчүн капыр адам исламга киргиз келип атат да, бир жолу жүрөгү менен тастык кыла турган болсо, ошол кайра аны тастык кылууну талап кылуу бир эле жолу болот. Бир эле жолу тастык талап кылынат ал тараптан кириш үчүн. Бирок андан кийин киргенден кийин мудавама дагы эмне болуп калат? Мудавама кылыштык. Кийин дагы алып кетиштик, нары алып кетиштик, ал өзүнчө неме болот. Ал мудавама эч качан сакыт болбойт. Бирок биринчи жолу талап кылуу бул бир эле жолу болот деп атат. Түшүнүңүздөрбү? Бул ибараны ошентип түшүнүшүңүз керек. Эгер андай болбой турган болсо, демек бул иман тастык бул жүрөктөн түшүп калат экен деген нерсе чыгып калат. Бул бир мааниси ошондой. Экинчи бир маани чыгара турган болсок, бул жерде иманды биз мындай айтканда өлгөндө гана ада кыла алабыз деген нерсе келип чыгып калат. Түшүнүңүздөрбү? Өлгөндө гана толук ада кыла алабыз. Ага чейин биз толук ада кыла албайбыз деген нерсе чыгат. Түшүнүңүздөрбү? Демек ошондой болсо эмне болот? Сакыт болбойт экен, мойнубузда тура берет. Демек кайра окуйбуз. Хукмуху иза важаба адауху. Ада кылыштык важип боло турган болсо, ла ясқуту илля бил ада. Сиз ошо иман келтирсеңиз гана ошо милдетти аткарган болосуз. Түшүнүңүздөрбү? Ошо бул жакта ла ясқут деген мааниси ошо милдетти аткарган болосуз десеңиз, дагы неме мааниси жакыныраак болуп атат. Кээде алымдардын ибаралары ушундай, бир нече мааниге ыктымалдуулугу бар да. Азыр мисалы үчүн биз үчүнчү маанини чыгарып атабыз. Демек не деп атабыз? Иза важаба адауху, иман келтириштик милдет боло турган болсо, иман келтирүүнүн милдетинен бул качан кутулган болот? Ада кылса гана кутулган болот. Түшүнүңүздөрбү? Ададан кийин бирок мынакта эмне бар? Мудавама деген нерсе бар. وهذا فيما لا يحتمل السقوط اصلا كالايمان بالله تعالى واما ما يحتمل السقوط ошол сукутка ыктымалдуулугу бар болгон нерселер боло турган болсо فهو يسقط بالاداء. Демек ада кылсаңыз анан не мойнуңуздан сакыт болот экен. Ау би исқотил амир, же болсо буйруган зат, буйрук берген зат өзү сакыт кыла турган болсо. Астын караңыздар. Фаида важабати салату фи аввалил вакти. Вакыттын башында намаз аткаруу важип боло турган болсо, ясқутул важибу бил ада. Сиз окуй турган болсоңуз, анан мойнуңуздан милдеттен кутулган болосуз. Ау би атирадул жунун вал хайд ва нифас фи ахирил вакт. Же болсо вакыттын акырында эмне болуп калды? Адам баласы жинди болуп калды. Мисалы үчүн эмне болду? Намаздын 5 намазы 3 саат болчу. Баштапкы вакытында эгерде окуп, баштапкы вакытында важип болду да. Акыркы вакытка чейин окуп койсо болду, эмне болот? Немеден кутулган болот. Эми эгерде бул акыркы вакытка чейин намаз окуган жок, акыркы вакытта жинди болуп калды. Же болбосо акыркы вакытта эмне болуп калды? Хайд болуп калды, же нифас болуп кала турган болсо, андан эмне болуп калат экен? Бул дагы сакыт болуп калат экен. Түшүнүңүздөрбү? Не үчүн сакыт болот десе, лианна шар'у асқатаха анху. Бул ушул пенде баласынан эмне болуп калды? Сакыт кылган болуп калат, мойнунан алып койду. Айнда хадихил ал-аварид. Бул аваридтер келгендиги үчүн. Кийин иншалла фикхтин усул фикхтин акырына келет. Аварид муктасаба, аварид самавия деп келет иншалла. Ошондо неметебиз. Вала ясқуту би дийқил вакти. Бул ошол мисалы үчүн бир намаз важип боло турган болсо, 5 намаз. 5 намаздын убакыты тар болуп калса, сакыт болуп калбайт. Ал мойнуңуздан эмне болуп калат? Кала берет. Ада кылыштык милдет болуп калат. Вала би адамил ма ва би адамил либас ва нахвихи. Эгерде намаз окуй турган адамдын кийими жок боло турган болсо, суусу жок болсо, болду сага важип болбой калды деп айта албайбыз. Мойнунда важип бойдон тура берет экен. Түшүнүңүздөрбү? Так. Жыйынтыктай турган болсок, бул тема өзү эмне болгон? Ошол хуснул ашия болгон. Хусн маъмурат. Ошо буйрулган нерсенин хасандыгы эмне себептен хасан болот экен?
Анткени хаким буйруган зат хаким болуп атат. Ошол себептен хасан болот экен. Экинчи түрү, биринчи түрү хасанун бинафсихи. Демек бул дегенин мунун хасан бинафсигин маанисин деп айтканбыз. Юдрикул аклу хуснаху била васито. Анын хасан экендигин эч кандай бир ортомчусуз менен кылат экен, биле алат экен. Бул дегени била васито дегени мунун хасан экендиги башка бирөөгө байланып анан хасан болбойт. Мисалы үчүн бизде бул жакта келет. Мисалы үчүн бизде дарат. Дарат өзү бизде хасан эмес. Бирок хасан бинафси эмес, хасан ли гойрихи кирет. Эмне үчүн хасан болуп атат? Анткени намаз аркылуу, намаз себептен бул хасан болуп атат. Ал эми биринчи кысымдагылар эмне болот? Биринчи кысымдагылар. Ярхамкуна, биринчи кысымдагылар эмне болот? Ал өзү затында хасан. Анын хасан экендиги башка бир нерсеге токтоп турбайт. Түшүндүрбү? Ва хасанун ли гойрихи мислу ас-са'i ила al-jum'ati. Мисалы үчүн ошол жумага баруу, бул эмне дейт? Хасан болуп атат. Хасан бирок кандай? Хасанун ли гойрихи. Эмне себептен хасан болуп атат? Анткени жума намаз өзү хасан болуп атат да. Намаз хасан бинафси келген. Ошол себептен бул дагы эмне болуп калып атат? Са'i кылыштык. Бул дагы хасан болуп калып атат. Так, астын караңыздар. Так. Ас-са'ю хасанун. Са'i хасан болуп атат. Эмне себептен десе? Ликаунихи муфтиян ила адаил жумати. Анткени бул эмне болуп атат? Ошол жуманы аткарганга бул себеп болуп атат. Ошол себептен хасан болуп калып атат. Бирок бул хасанун ли гойри. Мунун саидин өзү хасан эмес деп атат. Түшүндүрбү? Саи өзү хасан эмес деп атат. Бул эмне себептен? Жума себептен. Бул саидин өзү хасан эмес дегени буга дайыл кайсы? Кээде адам баласы эмне болушу мүмкүн? Масиятка саи кылышы мүмкүн да. Анда эгерде хасан дей турган болсок, анда ал да хасан болуп калыш керек эле. Демек эмне болуп калып атат? Ошондуктан бул хасан ли гойри болгондуктан бул башка бир учурларда бул кабих болуп калышы мүмкүн саи. Бирок ошол сүрөттө да кабих ли гойрихи болот. Масия себептен ал саи болуп калат. Кабих ли гойрихи болуп калат. Вал вудуи лис-салати. Мисалы үчүн даратка намаз алуу сыяктуу, намазга дарат алуу сыяктуу. Бул өзүн мындай дараттын өзүн алып карай турган болсок, бул хасандык жок мында. Анткени эмне болуп атат? Сууну ысырап кылып атабыз да. Өзүн алып карай турган сууну ысырап кылып атабыз. Же болбосо кышында дарат алып аткан болсо муздак сууда ден соолугуну кетирип атасың мисалы үчүнчү. Ошондой болушу мүмкүн да, сырттан алып карай турган болсо. Бирок эмне себептен хасан болуп атат десе, жанагы эле уландысын караңыздар. Вал вудуу хасанун ликаунихи мифтахан лис-салати. Намазга ачкыч болуп бергендиктен. Намаз себептен болуп атат? Хасан болуп атат. Hukmuhu munun hasan li goyrihinin hükmü gaysında dese yasqutu al-ma'muru bihi alif düşüp kalgan al-ma'muru bihi bi suquti zalikel goyri deydi. Oşol nerse sakıt bolup turgan bolsa, misal üçün bul namaz neme darat ne üçün hasan bolup atat? Namaz üçün hasan bolup atat. Namaz sebepten. Eğer namaz bizge vacip bolbay kalsa, darat dagы ne bolup kalat? Vacip bolbay kalat. Eğer bizge darat vacip, namaz vacip bolsa, namaz hasan. Бизге эмне дагы важип болот экен? Дарат важип болот экен. Даратты аткарсак, биз дагы хасан болгон нерсени кылган болобуз да. Эгер бизге дарат важип болбосо, намаз важип болбосо, анда дарат дагы важип болбойт да. Сиз барып дарат алсаңыз, сиз хасан нерсени кылбайсыз. Түшүнүңүздөрбү? Хасандык хусн деген сыпатын жоготуп коет ал ушута. Жөнөкөй эле нерсени кылган болобуз. Керек болсо, ысырап кылган болобуз. Намаз важип болбосо, кабих нерсени кылган болуп каласыз. بسقوط ذلك الغير قرаңыздар асын فلا يجب السعي على من لا جمعة عليه جمعة واجب болгон адамга саида кылыштык важип болбойт. Так, ولا يجب الوضوء على من لا صلاة عليه ошо намаз важип болгон адамга вуду дагы эмне болот экен? Важип болбойт экен. Так, фаида وقريب من هذا النوع ушул навга жакыныраак болот дейт. Кайда ушул нав кайсы? Хасанун ли гойри дегенге жакын болуп калат. Ал-худуду вал-кисас вал-жихад дейт. Худуд бирөөгө хат кылуу, мисалы үчүн колун кесүү, же болбосо камчы уруу, кисас эмне болуп атат? Өлтүрүү, мисалы үчүн. Жихад кылуу. Булардын бардыгы эмне болуп атат? Хасан ли гойрихиге жакын болуп. Хасан ли гойрихиде эле болуп атат дейт. Эми бул жакта иншалла башка китапта немелер кирет, айырмачылыктары тонки. Фаиннал хадда хасанун. Хад не үчүн хасан болуп атат? Камчы уруу не үчүн хасан болуп атат десе, ликаунихи зажиран анил джинаяти. Анткени бул эмне болуп атат? Не үчүн хасан? Бул өзү болбосо, сыртын алып карай турган болсо, бирөөгө камчы уруп атабыз, бирөөгө ташбаранга алып өлтүрүп атабыз. Изхаку рух болуп атат ташбаранда. Өлтүрүп атабыз. Бирок не себептен хасан болуп атат десе, не себептен? Анткени бул хаттын артында эмне болуп атат? Хат бул бизге зажир болуп берет, башкаларды тыйган болот дейт. ولكم في الحياة ولكم في القصص حياة يا أولي الألباب деп келет го.
Демек не болуп атат? Валакум фил кисос хая деп келип атат. Демек силерге немеде кисоста хаят бар деп атат. Хаят кандайча хаят бар десе, башка бирөөнүн биринчиден эмне кылып атат? Башка бирөөнүн эгерде мисалы үчүн бул адам биле турган болсо, кисосты важип болот. Эгерде мен бирөөнү өлтүрсөм, алдагы мени өлтүрөт дей турган болсо, эмне болуп калат? Өзүн да сактаган болот да, башканы да сактаган болот да. Бул ошол тараптан эмне болуп атат? Зажир болуп атат. Демек тыюучу болуп атат жинаяттан. Wal jihad hasan. Jihad кылып атабыз, мисалы үчүн капырлардын немелерин барып талкалап атабыз. Харбийлердин, биз менен согушуп аткан капырлардын, зиммилер эмес, капырлары. Түшүнүңүзбү? Бул жихад капырларга гана болот, түшүнүңүздөрбү? Капырларга гана болот. Ошондо да капырлардан да харбийлерге болот. Кээ бирки жанагы туура эмес түшүнүктүү, тайкы түшүнүктүүлөр келип мусулмандарга жихад кылып атат, мисалы үчүн. Такыр болбойт. Илим окугандыкта, түшүнүңүздөрбү? Илим окугандыктан адам баласы адашып кете берет экен. Не үчүн жихад хасан болуп атат? Сырттан алып карасыз, буют үйлөрдү талкалап атабыз, немелерди талкалап атабыз, шаарларды талкалап атабыз. Не себептен хасан десе, лидафи шаррил кафарати дейт. Демек не эки себеби бар дейт. Биринчи эмне болот? Капырлар эгерде биз андай жихад кылбасак, алар бизге жихад кылат да. Ошондон алардын жамандыгын кетирип кайтарып туруш үчүн, мейизин кайтарып туруш үчүн эмне кылат экенбиз? Жихад кыламыз экенбиз. Биринчи себеби. Экинчи себеби Алла Тааланын сөзүн, калимасын ла илаха иллаллах Мухаммаdur Rasulullah деген калиманы эмне кылат экенбиз? И'ла бийик кылып көтөрөт экенбиз. Ошол себептен эмне болот? Хасан болуп атат. Болбосо өзү хасан эмес. Алып карай турмусуз. Түшүнүңүздөрбү? Ма ятааллaqu bin-nahy. Нахидагы ушундай неме хасан амр хасан деп бөлүндү го. Нахидагы ошол кубх тараптан ошентип бөлүнөт. Qabihun li nafsi qabihun li ghayrihi деп ошентип бөлүнөт. Так, ма ятааллaqu bin-nahy. Так. النهي عن الشيء يقتضي صفة القبح للمنهي عنه إذا كان النهي حكيما. جدا جور قدايلا. Эгерде бир нерсе тыйыл деп манхи анху боло турган болсо, мисалы үчүн катыр кылуу, урлук кылуу булардын баары эмне болот? Манхи анху. Ошол манхи анхунун кабих экендигине далил болот. Мындай айтканда манхи анхуда кубх деген сыпат бар дегенди түшүндүрөт. Бул качан? Эгерде ошо нахи тыйып аткан зат хаким боло турган болсо. Жор кудайла. Амир хаким болсо эмне болот? Хасандыкка далат кылат. Амир неме нахи хаким боло турган болсо кабихке далат кылат. والمنهي عنه إما أن يكون قبيحا لعينه وضعا أو شرعا деп кете берет азыр. Так. Демек манхи анху тыйылган нерсеңиз, мисалы үчүн, кеде эмне болот? Имма ан якуна кабихан лиайниhi вадан дейт. Демек өзү туруш турпаты өзү кабих болушу мүмкүн. Бирок кабих кайсыл тараптан десе, вада тараптан дейт. Вадан эмне деп айтканбыз? Жааллаху би изал мана. Демек мисалы үчүн буга айта турган болсок, вадан капыр болгон неме кабих дегенге куфрлы мисал алып келет. Куфр деген нерсе эмне? Алла Тааланын берген неаматтарын жашыруу же болбосо мунайм дейт. Жалпы эле мунайм дейт эмне? Бирөө сага жакшылык кыла турган болсо, сен ага жамандык кыла турган болсо, куфронду ниама болуп калат. Түшүндүрбү? Ниаматка капыр болгон болуп калат. Бул ошол куфрлык өзү эмнеге маниге далган коюлган десе, карап туруңуздар биякта астында. قبيحا لعينه لأن أي تكون ذاته قبيحة بقطع النظر عن الأوصاف اللازمة والعوارض المجاورة. Башка сыпаттарга карабай эле өзүнүн алып карай турган болсок эмне болот экен? Өзү кабих болот экен. Вадан дегени ай min haythu innahu wudi'a lil qubhi al-aqli дейт. Вадан дегенде башка бир китептерде не деп айтат? Биз жана вадан дегенде лугави мааниси кабихке коюлган деп айттык. Бирок башка бир китептерде вадан деген мааниси аклан ау уруфан деп келет. Аклан ва уруфан деп келет. Акыл тараптан адам баласы билет кабих экендигин, же болбосо үрп адатта бул кабих экендигин белгилүү дейт. Караңыздар, min haythu innahu wudi'a lil qubhi al-aqli بقطع النظر عن ورود الشرع дейт. Демек шариат келбесе деле эмне болот экен? Адам баласы өзүнүн акылы менен аны кабих экендигин билет дейт. Кал куфри, мисалы үчүн, ка ал куфру кабихун фи асл вад'i дейт. Куфр деген нерсе бул өзүнүн асл вадасында, асл лугаттагы маанисинде өзү эмне экен? Кабих экен дейт. Вал aqlu yuharrimuhu. Акылда келип анын харамга чыгарат экен. Кабих экендигин түшүнөт экен. Валам ярид биhi ash-shar'u. Шариат келбесе деле акыл менен адам баласы аны кабих экендигин билет эле дейт. Айтып атат, эмне себептен десе, лианна хурмата куфронин mun'im markuzatun fil uquli salima. Адам баласынын акылы таза, саламаттуу боло турган болсо, шахват калдырбаган, башка нерсеге азгырылбаган ошондой акылдар боло турган болсо, ошол акылдарда эмне бар дейт? Мондай деген түшүнүк бар дейт. Жакшылык кылган адамга сен куфрону неме кыла турган болсоң, капырчылык кыла турган болсоң, шүгүрсүздүк кыла турган болсоң, эмне болуп калат экен? Бул харам экендигин, жаман экендигин, кабих экендигин бул адам баласынын акылына бар дейт да.
Түшүнүңүздөрбү? Немеси таза болгон, акыл эси таза болгон адамдардын акыл менен билет дейт бул нерсени. Ау шар'ан дедик. Жол болсо шариат тараптан бул кабих болушу мүмкүн. Кандай? Кал куфри деген вадан дегенге кайтат. Түшүнүңүздөрбү? Акылан, урфан. Шариат акыл вадан деген маанисинде деп айттык. Асыл вадасында ошо коюлган, акылдаганын билет деп айттык. Эми экинчиси шар'ан дегенде шариатта кабих ли айнихи болуп эсептелет экен. Буга мисал кандай десе, ва бай'ил хурри дейт. Бай'ил хур кайсыга кетет экен? Булардын баары нафлашын мураттап болуп атат. Түшүнүңүздөрбү? Нафлашын мураттап. Так. Бай'ил хур дагы бул кабих болуп атат. Караңыздар, асын жанагы эле уландысын. Так. Ау шар'ан дегенде таптыңыздарбы? Ай варада шар'у бихада. Демек шариатта бул кабих экендиги шариат аркылуу билип атабыз. Ва илля эгерде шариат келбегенде фалақлу южавизуху, акылга алып карай турмусак, эмне болуп атат? Кул менен хурдун ортосунда экөөнүн ортосунда фарк деле жок да, сыртынан алып карай турмусак. Кул сатып аткандан кийин бул деле сатса боло берет деген нерсени акыл жайыз деп, урсат деп эсептейт, дурус деп эсептейт. Кабайил хур. Лианна al-qubha fihi, не үчүн бул жакта кабих бирок не тараптан болуп атат десе, ли ажли анна ash-shar'a fassara al-bay'a bi mubadalati malin bi mal. Шариатта келип не кылып атат? Байдын маанисин деп атат. Демек, малды малга алмаштыруу деген нерсени бай деп атат. Wal hurru laysa bi malin 'indahu. Түшүнүңүздөрбү? Ал эми хур боло турган болсо, бул laysa 'indahu fi ash-shar'. Шариатта бул мал эмес дейт. Мал болуп эсептелбейт. Андай боло турган болсо, эмне болуп калат экен? Бул кабих ли айнихи шар'ан болуп калат. Түшүнүңүздөрбү? Кабих ли айнихи шар'ан. Кийинки биягын караңыздар, анан васфанга кайрасынан өчөбүз. Ау васфан, ау мужавирон. Демек, васфан дегенде сыпаты тараптан өзү жакшы эле ал нерсе. Бирок сыпаты себептен жаман болуп калат. Кандай десе, касауми яумин нахри. Неме күнү, айт күнү, курбан айт күнү орозо кармай турган болсоз, орозо кармай турган болсоз, бул эмне болуп калат экен? Кабих ли гойрихи болуп калат экен. Түшүнүңүздөрбү? Кабих ли гойрихи, бирок кандай? Васфан деп атат. Биякты караңыздар. Ай васфан дегенде васфан лазиман. Бул васф, бул неме күнү, курбан айт күнү орозо тутуу эмне үчүн неме болуп атат? Харам болуп атат. Кабих ли гойрихи болуп атат. Кабих десе, анткени бул жакта эмне деген бар? Ошол күнү Алла Тааланын коноктоо күнү болуп атат да. Ошол коноктоо күнүнөн баш тартуу деген сыпат эртеден баштап кечке чейин орозо туткан убакытка чейин эмне болот? Андан ажырабай кетет. Ошол себептен эмне болуп атат? Бул куду менен тигинин иарод, Алла Тааланын дыяфатынан иарод кылуу, баш тартуу, бул орозого лазим болгон нерсе болуп калат. Сыпаттай болуп калат да, ажырабайт. Түшүнүңүздөрбү? Караңыздар. Ай васфан лазиман гойру мунфаккин анху касауми яумин нахри. Биактыга караңыздар. Кийинкибет. Фа инна саума фи нафсихи ибадатун. Орозону өзүнө алып карай турган болсоз, бул ибадат болуп атат. Алла Тааланы таазим кылып болуп атат. Өзүнүн маанисин алып карай турган болсоз, бул хасанун би нафсихи болуп атат. Бирок эмне үчүн неме болуп атат? Кабих болуп атат десе, ва инна ма яхруму, бул ошол күнү орозо кармаштык эмне үчүн харам десе, ли ажли анна яуман нахри яуму дияфатиллахи таала. Алла Тааланын ошол пенделерине коноктогон, пенделерин коноктой турган күн болуп эсептелет. Мисалы үчүн бир адам бизди конокко чакыра турган болсо, барып тамакка барып туруп жебей койсоң, бул эмне болуп калат? Бул жаман нерсе болуп калат да. Ошол сыңары, демек Алла Тааланын коноктогон күнү тамак жебей кое турган болсоң, демек Алла Тааланын ва фи сауми и'радун анха. Демек ошол курбан айт күнү Алла Тааланын зияпат күнү болуп атат да. Ошол зияпат күнүндө сиз барып орозо кармалап турган болсоңуз, эмне болуп калат экен? Алла Тааланын коноктоосунан баш тарткан болот экенсиз. Ва хадар маана деген ишарат кайсыга кетип атат? Иарод деген. Иарод аны дияфа. Ошол дияфаттан баш тартуу лазимун ли хада сауми. Ошол орозого эмне болуп келет экен? Лазим болуп келет экен. Лазим, караңыздар. Так, кеттик. Демек, васфан лазиман болду. Жо болсо, бул васфан мужавиран болушу мүмкүн. Кандай десе, кал бай'i вақтан нида биякта жанында турат. Касауми нахри, сауми яумин нахри вал бай'i вақтан нида. Ошол жанагы неме кылып аткан учурда, биринчи азан айтылып аткан учурда сода кыла турган болсоз, бул дагы эмне болуп калат? Кабих болуп калат. Бирок сода өзү мисалы хасан болушу мүмкүн. Бул мубах нерсе да. Кабих же болсо хасан деп деле айтылбайт. Бирок ниетке жараша хасан болуп калышы мүмкүн. Байреги васфанга каза намазда кетет, кысыр намаздага. Жок. Окуп алсак. Негизи төрт ракат намаз жакшы да, бирок аны сен кыскартып, Алла Таала кыскартылганда 2 ракат жок мен көбүрөөк окуйм десең, ошо керекпи?
Сурооңузду кайра кайталасыңыз тактап. Мисалы үчүн касыр намазды сапарда 2 рекат сарп. Ооба. Милдеттүү болот. Кылгаса 4 рекат окуйм десең өз негизи жакшы иш. Бирок Аллага баш ийбей окуган болуп каласың ошондо. Ошондой болуп калат. Ооба. Бул кабих ли гойрихи болуп калат. Эгер 4 рекат кылып неме кыла турган болсоңуз, түшүнүңүздөрбү? 4 рекат кыла турган болсо. 2 рекаттын өзү хасан болуп калат. Хасан болот. Эгер 4 окусаң, кабих болуп калат. Айтта орозо тутулгандай болуп каласың. Ошондой болуп калат. Кылба деген нерсени кылган болуп калат да. Бул жакта да кылба деген нерсени эмне кылып атат? Кылып атат. Демек ошол мужавирон деген нерсеге кайсы болуп атат? Биринчи неме жума күнү биринчи азандын учурунда сода кыла турган болсоңуз, бул кабих ли гойрихи мужавиронго кирет. Азыр бул жакта айтабыз мужавирон дегеним. Мужавирон ай фи ба'д ал-ахян дейт. Кээ бир учурларда гана бул ошолго немеге не болуп калат экен? Лазим болуп калат бул кубх баягы кээ бир учурларда гана. Ва мунфаккан анху фи ба'д ал-ахр кээ бир учурларда андан айырма ажырап келет. Кал бай'i вақтан нида. Мисалы үчүн немеде нида болгон учурда биринчи азан айтылып аткан учурда сода кылып ала турган болсоңуз. Фал бай'у фи затихи амрун машру'ун. Орозону деме сода өзү эмне болуп атат? Шариатта уруксат берилген нерсе болуп атат. Хасан болушу мүмкүн, мисалы үчүн. Ва иннама яхруму машруб мубах болгон нерсе эмне үчүн харам болуп калат десе, вактан нида болгон учурда. Лианна фихи тарка са'i ила al-jum'ati. Анткени сиз барып ошол күнү азан айтылып аткан учурда сода кылып отурган болсоңуз, эмне болуп калат? Тарку са'i кылган болосуз. Тарку са'i кылган болосуз. Ошол себептен эмне болуп калат? Тарку са'i болгондуктан эмне болуп калат? Кабих болуп атат. Бирок эмне себептен? Ли тарки са'i кабих ли гойрихи болуп атат. Түшүнүңүздөрбү? Ва хада ал-ма'на, эми ушул тарку са'i дегениңиз мимма южавиру ал-бай'a фи ба'д ал-ахян. Бул тарку са'i деген байга кээ бир учурларда гана келет, жабышып келет. Кээ бир учурларда андан эмне болуп келет? Ажырап келет. Буга мисал кандай? Дайыма эле мисалы үчүн азан болуп аткан учурда сода кылсаңыз, бул саиди таштаганга себеп болот дей турган болсок, бул жаңылышкан болобуз. Анткени биз кээде экөөбүз тең жумага кетип баратып, жолдо сода кылып кете турган болсок, кетип атып эле. Анда эмне болот? Бул не болбойт? Кабих болбой калат. Түшүнүңүздөрбү? Анткени качан кабих болот эле? Саидан тыя турган болсо. Бул бизде саидан тыйган жок. Түшүнсөң? Бас баратып, жол болсо кемеде баратып, жол болсо машинада баратып, сода кылып кете турган болсок, эмне болсун? Эчтеке болбойт. Содада баратып, телефон сатып кеттим мисалы үчүн. Эч кандай неме болбойт. Түшүнүңүздөрбү? Демек ошондуктан мужавирон дегенде эмне болуп атат? Кээ бир учурларда гана келет буга ошол кубх деген нерсе, кээ бир учурларда гана жабышып келет, жанаш болуп келет, кээ бир учурларда айырма андан ажырап келет. Ал эми тигиде боло турган болсо, орозодо боло турган болсо, ал эртеден кечки убакыттан баштап, мисалы үчүн, могу эртеден кечки убакытка чейин бул иарот деген сыпат ошондон ажырап койбойт. Дайыма неме болуп кетет экен? Жабышып келет. Түшүнүңүздөрбү? Могу убакыттан баштап могу убакытка чейин эгер да толук орозо кармай турган болсо, иарот деген сыпат бар. Ошол себептен эмне болуп атат? Кабих ли гойрихи васфан болуп атат. Бул болсо васфан лазиман. Бул кабих ли гойрихи васфан мужавирон болуп атат. Так, фан-нахи нав'ани. Демек нахи бизде эки түрдө болот экен. Так, нахюн анил аф'ал al-hissiyya, нахюн анил аф'ал al-shar'iyya дейт. Демек биринчи түрү кандай? Хисси болгон аф'алдардан нахи кылуу, экинчи шар'ий болгон аф'алдардан нахи кылуу. Эми бул жакта нахи дегенден максат кандай болуп атат? Ан-нахюл khali amma yadullu ala anna qubhahu li'aynihi aw li ghayrihi. Демек ошол манхи анху бул кабих ли айнихи жобса кабих ли гойрихи деген далалат кыла турган далил жок боло турган болсо, ошо нахи эки түргө бөлүнөт. Түшүнүңүздөрбү? Айтып атат. Биринчи түр кандай? Нахюн анил аф'ал al-hissiyya. Хисси болгон нерселерден, аф'алдардан нахи кылуу. Бул жакта астын караңыздар. Так. Al-af'al al-hissiyya дегенди караңыздар. Ай ма такуну ма'аниха al-ma'lumatu al-qadimatu qabla wurud ash-shar'i baqiyatan ala haliha. Мисал үчүн кандай бизде котул деген нерсе бар, зина деген нерсе бар. Котул деген нерсе бирөөнүн немесин өлтүрүп коюу да, бирөөнүн рухун чыгарып коюу, жанын алып коюу деген нерсе. Бул шариат келгенге чейин кандай мааниде, ислам келгенге чейин кандай мааниде колдонулган болсо, исламдан кийин деле эмне болуп атат? Ошол эле маанисинде калып колдонулуп атат. Зина деле ошондой, түшүнүңүздөрбү? Исламга чейин кандай мааниде колдонулган болсо, ислам келгенден кийин деле ошол эле мааниде колдонулуп атат. Демек ушул шар'ий неме хиссия деген мааниси ошондой. Ла татагайяру биш-шариат. Шариат келип туруп аны өзгөртө берген жок. Шариат келип кайра эмне кылып атат? Аны кайра бекемеп, такид кылып атат, өзгөрткөн жок.
كالقتل والزنا وشرب الخمر بقيت معانيها وماهيتها من معنilere öz awalındara kalıp otat بعد نزول التحريم على حالها. Demek tahrim bular ayat keldi go mesela o nemenem ولا تقربوا الزنا деген ayat keldi şariat kelgenden keyin. Şariat kelgenden keyinlere şariat kelgenге чейинки мааниден мел отат, колдонулуп атат. Өзгөрүп кеткен жок. Кайра şariat келип анын мел отат, бекемдеп атат. Так, ولا يراد أن حرمتها حسية. Бул жерде أفعال الحسية дегендин мааниси المنهيات الحسية да, أفعال дегенден максат الأفعال المنهي عنها الحسية деген болот. أفعالдан максат некен? المنهيات الحسية. Бул деген المنهيات الحسية деп айтса, сен монтип түшүнүп алба дейт. أن حرمتها حسية معلومة بالحس. Анын харам экендигин сен хис менен, көз менен көрүп, оюң менен неме кылып билип алдың деген нерсе жок. Андыктан шариат келгенге чейин бизде харам деген нерсе жок өзү. Түшүнүсүңөрбү? لا تتوقف على الشرع. Шариат бул дегени ошол хур немеси, хурматы хис менен, акыл менен билип алабыз да шариатка токтойт. Шариат келип анан харам кылат деген нерсе эмес. Шариат келгенге чейин адам баласы анын харам экендигин түшүнүп алат деген мааниде эмес дейт. Бирок башка алымдар ушул сыяктуу мааниде айтышкан. Бул шейхтин немесинин оюн карап көрүш керек, менин максат болуп атат. Бирок эгерде эки немени тең, эки кебирки алымдар айткан бул жактан арафал хиссиянын мааниси аллати ту'рафу бил хисси. Анын жаман экендигин хис менен билебиз. Вала татаваккафу ала шар'i. Шариатка токтоп турбайт деп айтышкан кебирки алымдар, башка китептерде ошентип айтышкан. Бирок бул жакта эмне болуп атат? Экөөнүн ортосун кантип жам кылабыз? Бул жакта шейх айтып атат. Бул деген неме анын хурматы неме менен хис менен билинбейт деген мааниде эмес деп атат. Бирок булар эмне деп атат? Хис менен билинет деген мааниде деп атат. Биз айтабыз бул жакта. Туура, сен айтып атасың, бул жакта алдыга неме мухашшиге айтабыз, хашия жазган адамга. Сен хурматты максат кылып атасың, бирок тияктан мен максат кылып атат, кубухту максат кылып атат. Кубух менен хурматтын экөөнүн фаркы бар. Адам баласы акылы менен бир нерсенин кубих экендигин билет. Мисалы үчүн биздин матуриди мазхабында кандай? Матуридилер эмне деп айткан? Бир нерсенин кубих экендигин билет, бирок аны харам деп өкүм чыгара албайт. Харам деп өкүм чыгара албайт. Түшүнүңүздөрбү? Демек ошондо эмне болуп атат? Хилаф лафзий болуп калып атат. Тиги болсо хурмат болуп атат, бул хурмат качан болот? Шариат келгенден кийин хурмат деген нерсе болот. Шариат келгенге чейин бизде эмне бар? Кубух деген нерсе бар. Демек шариат келгенге чейин биз аны кубух экендигин билебиз. Бирок хурмат экендигин шариат келгенден кийин билебиз да. Демек ошентип жам кылабыз экөөнүн ортосун. Түшүнүңүздөрбү? Болбосо эки сөз бири-бирине карама-каршыдай болуп турат. Түшүнүңүздөрбү? Фаркы эмнеде? Кубух менен хурматта. Илим деген сонунда караңыздар, ушундай сонун нерсе, рахат нерсе. Күч кубат болсо, шаркта отурсаң, просто башыңар ооруп кетет да. Так. Так. Hukm эми бул маселе афал хиссия, афал шар'ия деген нерседен не келип чыгат деген нерсе бар бизде. Бизде билесиздер, бизде фасид менен батылдын ортосуна фарк бар. Кандай фарк бар? Содада. Ибадатта фарк жок. Кандай фарк бар содада? Муамалатта. Экөөсүнүн бирөөсү бир төрттүнүн бирөөсүндө мал болуш керек. Бирөөсү Жак. Фасидте боло берет. Жакшы, сиз неме айтып атасыз? Жакшы, тияктан, бияктан топтоп алып берип атасыз, бирок кыскачасы батыл деген нерсе эмне? Гойру машруун ла би аслихи ва ла би васфихи. Демек, асылы өзү гойру машруу. Асылы бул машруу болбогондон кийин васфы дагы гойру машруу болуп эсептелет. Ал эми фасидте боло турган болсо, машруун би аслихи ла би васфихи. Асылы өзү машруу, бирок васфында эмне болуп калат? Васфын алып карай турган болсок, кабих деген нерсе келип калгандыктан гойру машруу болуп калат. Өзү асыл машруу. Ошондуктан милкиятка эмне болуп калат? Милкиятты берип атат да. Кабыт менен, мисалы үчүн. Кеттик. Демек бул ошондон келип чыгат биздин мазхабта ошондой. Бирок башка мазхабта фасид менен батылдын ортосунда фарк жок. Бирок биздин мазхабта ошондон келип чыгат да фарк. Кабих ли айнихи болгондор эмне болуп калат экен? Батыл болуп калат экен. Айтып атат. Так. Нахю анил афал хиссия каззина ва шурбул хумри вал кадиби ва зулми. Демек булардын эмне болуп атат? Булардын бардыгын кабих экендигин акыл менен билип атабыз. Бирок харам экендигин неме менен билип атабыз? Шариат менен билип атабыз. Түшүнүңүздөрбү? Hukmuhu munun hükmü кандай десем, yakunu al-manhiyu anhu ayna ma warada alayhi an-nahy дейт. Демек, манхи анху тыйылып аткан нерсе кайсы болуп атат? Мисалы үчүн жалган айтуу. Жалган айтуу эмне болот дейт? Айна ма warada alayhi an-nahy. Нахи кайсы нерсе
нахи эмне деп келип атат? Казиб неме жалган айтпа деп атат да. Демек манхияны ошол эле мааниде колдонот деп атат да. Ашча башка бир мааниде колдонуп мааниси өзгөрүп кетпейт деп атат. Түшүнүңүздөрбү? Башкача айтканда, мисалы үчүн, ошол казиптен нахи кылуу бул казиптин өзүнөн кайра нахи кылуу деген эле болуп атат да. Башка бир нерселерди кошкон жокпуз. Түшүнүңүздөрбү? Башкача айтканда, бул жакта манхи анху эмне болот экен? Тыйылган нерсенин өзү тыйылат экен. Сыпаты себептен тыйылбайт, жанагы орозодо сыяктуу эмес. Орозодо эмне болгон? Нахар күнү, Курбан айт күнү, орозо кармаштык, бул не себептен кобих болгон? Башка себептен болгон. А бул жактагылар афалу хиссияга киргендерин өзү эмне болот экен? Өзү себептен. Кобих ли айнихи болот да. Башкана өзү себептен эмне болот атат? Манхи анху болот. Затында кобих болот атат. Башка бир нерсеге карабастан. Фаякун айнуху, мунун бул ошол неме афалу хиссиялардын өзү эмне болот экен? Айни кобих болот экен. Кобих ай кобихан ли айнихи болот атат. Түшүнүңүздөрбү? Кобихан ли айнихи деген тактап айтканда акылан ва шаран. Акыл тараптан да кобих болот, анан шариат тараптан да кобих болот. Вала якуну машруан аслан, такыр эле машру болбойт дейт. Аслан дегенде ай лайса машруан ла би аслихи ва ла би васихи, демек бул эмне болот экен? Булардын баары батыл болот экен. Эгерде мисалы үчүн бир шурбул ком неме бир ошондой майта же болбосо ошондой нерселер келип кала турган болсо, дам деген нерселер келе турган болсо, хан булардын баары эмне болуп калат экен? Батыл болуп калат экен. Муамалатка кире тургандарычы. Так, ва нахиюн анил афалил шар'ия. Экинчи немеси ошо шар'ий афалдардан нахи кылуу дейт. Аслын караңыздар. Так, ал афалу шар'ия ма тагайярат мааниха ал аслия бa'да уруди аш-шар'i. Демек шариат келгенден кийин эмне болуп атат? Өзүнүн негизи түпкүлүгүндөгү лугаттагы мааниси өзгөрүп кеткен дейт. Касауми хуа ал-имсаку фил асли. Фил лугаттагы мааниси эмне болуп? Мутлакул имсак болгон. Мисалы үчүн хойлун амсакат деп келет китептерде ихтиярларда. Хойлун амсакат деген ай таваккафат ани сайр, баспай кое турган болсо. Же болсо таваккафат ани алаф деп келет, неме чөптү жебей кое турган болсо. Ага да эмне болуп калат? Имсак болуп калат. Хойлун мумсикатун, о хойлун гойру мумсикат деп келет да. Так. وزيدت كصومه هو الإمساك في الأصل مطلق الإمساك بالقانون لغة تامانيسي وزيدت عليه في الشرع أشياء أدان شريعتқа келгенде буга эмне болду? Бир нече нерселер эмне болуп калды? Кошулду дейт. Имсак эмне болуп калат? Мутлакул имсак эмес, ал имсак вал махсус болуп калды. Кандай? Min al-fajr ila al-maghrib bi niyyati min ahlihi min tulu' al-fajr ila ghurub ash-shams деген койттар келип өзгөртүп салды да. Түшүнүңүздөрбү? Өзү башына мутлак болгон эмне болуп калды? Мукаят кылып салды. Мутлак мукаят келет азыр бизде. Вассалату хия дуа, лугатта мааниси дуа болгон. Эми бул хила машхур болгон мааниси ушул болбосо атыф деп айтышат. Мээримдүүлүк кылуу, бир нерсеге жакшылык кылуу деген. Вазидат алейхи фи шар'i ашя, шариаттагы маанисинде дуа бар ичинде, намаздын ичинде. Бирок дагы бир нече нерселер бар да. Рүкүү, кыям мисалы. Ва нахиюн анил афали шар'ия. Демек шар'i афалдардан нахи кылуу. Бул деген тактап айтканда муну билиш үчүн биз шариатты күтүшүбүз керек да. Түшүнүңүздөрбү? Бул мына жакында манхи анху, акылан булар манхи анху боло албайт. Бирок шариат келип нахи кылгандыктан манхи анху болот. Кандай? Кан нахи ани сауми фи яумин нахри. Демек, ошо Курбан айт күнү орозодон тыйуу, бул эмне болот? Шариат тараптан тыйылып атат. Болбосо акылга кое турган болсок, ида хулля al-aqlu wa nafsuhu. Эгер акылдын өзүн калтырып кое турган болсоң, акыл анын хасан экен, хасан деп айтат аны. Бирок не себептен болуп атат? Анын нахилиги манхи анху кубха экендиги неге токтолуп атат? Шариатка токтолуп атат. Фаякун так не дейт? Вассалати фил авқатил макруха. Макрух болгон убакыттарда намаз окуу. Бул дагы эмне болуп атат? Намаздын өзүнө алып карай турган болсоңуз эмне болуп атат? Бул хасанун би нафсихи болот. Бирок не себептен кобих болуп атат? Ушул макрух болгон убакыттарда ада кылынып аткандыктан. Макрух болгон убакыттар бизде кайсылар? Кайсы? Күнчү барган үчүн шартыш. Күн батып атканда. Я. Харам убакыттар. Макрух убакыттарчы? Балнаттан намаздан сүннөттөн кийин. Сүннөт. Шамга чейин. Асырдан кийин. Жумада. Машалла. Демек, бул аукаттар белгилер харам убакыттар. Аларда такыр эле эч нерсе окусак дурус болбойт. Жана күн чыгып аткан убакта, завал учурунда, күн батып аткан учурда булардан намаз өтпөйт. Бияга айткандай харам убакыттар болуп калат. Макрух убакыттар кайсы? Багамдаттын намазын окуп бүтүсүз го. Ошондон кийинки убакыт. Ошондон кийин бир нафила окуп турган болсоңуз, бул макрух болуп калат. Мисалы үчүн
Башка немелерди окуй турган болсоңуз, каза намаздарды окуй турган болсоңуз макрух болуп калат. Асырдан кийин, асыр намазын окуп алгандан кийин окуй турган болсоңуз, не болуп калат? Ошону болуп кете берет. Түшүнүңүздөрбү? Ошондуктан аукотул макруха берки 3 убакытта эмес, 3 убакыт ал харам болгон убакыттар. Түшүнүңүздөрбү? Харам. Ал убакта намазды өзү дурус болбойт такырына. Намазың өтпөйт ал убакта. Бирок бизге намаз өтүп, анан кийин кабих болгон сүрөтү керек болуп атат да. Hukmuhu munun ошол афал шар'иядан нахи кылуунун өкүмү кандай десе, якунул манхию анху гойра ма удифа илейхи нахи дейт. Бул жакта манхи анху эмне болот дейт? Манхи анхунун өзү болбойт. Мисалы үчүн бул жакта ла тусоллу деген мисалы үчүн келип атат да. Неме күнү, мисалы макрух болгон убактарда намаз окугала деп атат. Же болбосо нахру күнү орозо кармагыла деп атат. Кармагыла дегенде орозон өзүнө болуп атабы? Манхи анху орозон өзү болуп атабы? Ошол күнгө болуп атат да. Ошондуктан гойра ма удифа илейхи нахи, же болбосо гойра ма варада алейхи нахи. Жанагындай экөөнүн ибарасы бир эле. Гойра ма варада алейхи нахи. Демек манхи анху өзү болбой калат бул жакта. Тыйылган нерсе. Манхи анху кайсы? Башка нерсе болуп калат дейт. Башка нерсе себептен. Фаякуну так хасанан, демек бул ошол афал шар'иялардан нахи кылуу. Булар эмне болуп калат экен? Фаякуну хасанан би нафсихи. Өзүнүн нафсы, затын алып карай турган болсоңуз, бул хасан болот экен, бирок кабихан ли гойрихи дейт. Башка себептен эмне болуп калат экен? Кабих болуп калат экен. Түшүнүңүздөрбү? Башка себептен. Ва якунул мубаширу, ошол кабих нерсени, бул кабих ли гойрихини кылган адам, муртакибан лил харами ли гойрихи ла ли нафсихи. Харам ли гойрихини кылган болот деп, ла ли харам ли нафсихини кылган болбой калат дейт. Мына макрух тахрими болуп калат да. Демек ошондуктан эгерде харам ли айнихини халал деп эсептей турган болсо, кайсы бир адам өзүнө адал деп ала турган болсо, эмне болуп калат? Капыр болуп калат. Бирок харам ли гойрихини адал деп неме кыла турган болсо, капыр болбойт. Анткени бул жакта шубха бар. Түшүнүңүздөрбү? Мисалы үчүн неме кыла турган болсо, орозо неме курбан айт күнү орозо кармайм. Ошол күнү орозо кармаш мен үчүн адал десе, бул капыр болуп калбайт. Бирок эгерде мага адам өлтүрүү, зына кылуу арам дей турган болсо, адал дей турган болсо, эмне болуп калат? Капыр болуп калат. Так, кийинки маселе. Биз неме бир жакта бир нерсе калып калыптыр. Мисалы афалу шар'ияларда айттык да. Афалу шар'ияларда эмне болуп калат? Мисалы үчүн бир сөз, бир нерсе лугаттагы мааниси башка бир мааниде колдонулат да, кийин шариат келип эмне кылып калат? Маанисин өзгөртүп, ага бир нерселерди кошумчаларды кошуп коет деп атабыз. Ошондуктан неме Ибн Фарис деген чоң алымчы, лугатчы болгон чоң алым. Му'джам мақаисил луга деген китепти жазган. Ошол киши айтып атат. Шариатта кебир шариаттагы мусталах истилахи сөздөр бар дейт. Аны мурунку арабтар билбейт дейт. Араб мисалы үчүн салат деген нерсени билишпейт дейт. Алар дуа маанисинде билишет, бирок азыркыдай махсус болгон маанисинде билбейт. Керек болсо мисалы үчүн унсур ахока залиман ау мазлуман деген макал бар арабтарда. Демек акеңе жардам бер деп атат бир тууганыңа. Ал залым болсо деле, мазлум болсо деле, сырткы маанисинде эмне болуп атат? Ал залым зулумдук кылып атса деле барып туруп ага ошол тарапта бол деген мааниде болуп атат да. Мазлум болсо эмне кылды? Ага жардам берип мындай неме кыл деп атат. Мазлум түшүнүк, бирок залым болсо дагы жардам бер деп атат да. Мисалы үчүн кандай? Бул аке неме бир тууганы эмне болуп атат? Зулумдук кылып атат бирөөгө. Бул мазлум болуп атат. Зулум чегип атса дагы барып мага жардам бер деген маанини түшүнөрү, сырткы мааниси. Бирок шариат келип анын маанисин кандай кылып өзгөртүп койгон? Унсур ахока залиман. Эгер бир тууганың залым болуп атса ага жардам бер. Кантип жардам бересиң? Бидафи зулми анху. Анын зулумдугун кетирип жардам бер деп атат. Ал мазлуман болсо, эмне болуп калат? Мазлуман болсо эми белгилүү. Ал тарапка неме кылып. Ошондой да түшүнүңүздөрбү? Демек, шариаттагы немелер өзү ошентип көп нерселер кошумчалар кошулуп кете берет. Так, фаида маселе болуп атат. Хурматул фи'л ла тунафи тараттубал хукми алейхи. Так, демек бир нерсенин харам экендиги, бир фейлдин харам экендиги, бир фейл харам боло турган болсо, анын артынан бир өкүм келет деген нерсеге карама каршы болбойт дейт. Демек бир харам ишти кылып кое турган болсоңуз, анын артынан бир не келет экен? Анын өкүмү келет экен. Бул кандай десе, каталахил хаид. Мисалы үчүн хайд, аял киши хайз көрүп аткан учурунда күйөөсү барып талак бере турган болсо, бул эмне болуп калат? Талак бид'i болуп эсептелет. Талак бид'i болгондуктан эмне болот? Бул харам болуп эсептелет. Ошол учурда талак бериштик эмне болуп калат экен? Харам болуп эсептелет. Бирок ошого карабастан эмне болот экен? Талак түшө берет. Түшүнүңүздөрбү? Талак түшө берет. Так.
Негизи өзү бизде мурожа кылыштык, анан мурожа кылыштык бизде эмне кылат? Мустахаб болуп эсептелет. Аял кишисин мурожа кылыштык эгерде жашап кетем деген ниет боло турмаса, мурожа кылыштык бул мустахаб болуп эсептелет. Бирок ушул учурда талак бид'i болот атпайбы? Талак бид'i болуп аткан аял, талак бид'i болгон бидат талакты алган аялга аялды мурожа кылыштык важип болуп калат. Түшүнүңүздөрбү? Важип болуп калат. Так. Буга кандай? Мисал үчүн бизде бай фасид бар. Бай фасидтер бар. Мисал үчүн бай фасидтер дагы аларда икола кылыштык өзү негизи өзү байда икола кылыштык өзү эмне? Жайыз болгон нерсе. Бирок эгерде байыңыз фасид болуп кала турган болсо, аны икола кылыштык важип болуп калат. Кайра неме кылып фасык кылыштык. Түшүнүңүздөрбү? Фасык кылыштык эмне болуп калат? Важип болуп калат. Так. Бул ошол жанагы башка дагы китептерде мындай деп келет, башка ибараларда. Ан-нахю ани-шей яхтади машру'iyyata hada ash-shay. Демек бир нерсени нахи кыла турган болсок, бир нерсени нахи кыла турган болсок, анын машру экендигине далил болот. Анын машру экендигине кылат. Же болбосо башка ибарада ан-нахю ани-шей яхтади тaqrirahу, анын сабит экендигин талап, сабит болушун талап кылат. Ла бутланаху, анын батыл экендигин талап кылбайт. Түшүнүңүздөрбү? Демек бизде мисалы үчүн нахи келе турган болсо, мисалы үчүн шариат аятта же болбосо хадистерде нахи келе турган болсо, эмне болуп калат? Мисалы үчүн неме орозо немени нахар күнү орозо кармагыла деп атпайбы? Бул нахи кылып атат да. Нахи кылып атат. Демек бул деген эмне болуп атат? Орозо өзү машру экендигин далил. Эгерде ошол күнү неме кылып, назыр кылып, орозо кармай турган болсо эмне болуп калат? Орозосу өтө берет. Бирок макрух тахрими болуп калат. Орозосу өтө берет. Демек нахи яхтади машру'iyyata hada ash-shay да. Демек нахи болуп атат. Бирок нахи болсо деле кайсы учурда нахи болот десе, аткарыш мүмкүн болгон нерселерде, аткарыш жайыз болгон нерселерде нахи болот. Эгерде аткарыш мүмкүн болбогон нерселер боло турган болсо, аларды нахи кылган болбойт. Мисалы үчүн кандай? Бир адам мисалы үчүн көрө албай турган болсо, ла тубсир деп айтсак болбой калат бул. Түшүнүңүздөрбү? Түшүнүңүздөрбү? Ошондой болуп калат. Бир адам уга албай турган болсо, ла тасма дей турган болсо болбой калат. Бул нахи болбой калат. Түшүнүңүздөрбү? Кылала турган кылала турган нерсе. Демек мүмкүн бар боло турган нерсеге айтылат да. Бирок бизде анда суратуу болот. Кандай суратуу болот? Мисалы үчүн вала тaqrabu zina деген аяттар келет. Өлтүрбөгүлө вала taqtulun nafsa деп келет. Алар кандай болуп калат? Же болбосо жанагы неме өзүнүн махрамдарына никах кылыштык. Hurrimat alaykum ummahatukum wa banatukum деп келет мисалы үчүн. Махрамдарга нике кылыштык харам экендиги. Иә. Булар анда не ошо үйлөнсө боло берет деген нерсени чыгып калабы? Ошол деген маани түшүндүрүп калабы? Десе жок деп айтат. Ал дегени бул жакта нахи нафиден мажаз болуп калат дейт. Ал жакта нахи бирок нафи маанисинде. А нафиге не кылып берсеңиз болот? Мисалы үчүн кыла албай турган адамга деле нафи кылып айтып берсеңиз болот. Фаркы ошол нерсе. Ошондуктан айтат да ан-нахю имам Мухаммад Хасан ибн Шайбани өзүнүн бир китептеринде асылабы, кайсы бир китептеринде айткан ан-нахю ла яqa'u illa ma yatakawwan. Шариатта боло турган нерсеге гана болот. Нахи болот. Бирок шариатта болбогон нерсеге не нафи болот. Түшүнүңүздөрбү? Фаркы ошондой. Дагы иншалла дагы башка бир фактары бар. Иншалла ошол убактысы келгенде неме кылабыз. Так. Мисалы үчүн байул хурделе эмне болуп атат? Байул хурделе бул нафи маанисинде болуп атат. Түшүнүңүздөрбү? Нафи маанисинде болуп атат. Wallahu a'lam bis-sawab wa ilayhi marji'ul ma'ab. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.